жада калса никебиз жок деп Куран кармап айткан болчу. Эч кандай никем жок да, эч кандай төшөк маселем жок деп сөз берген мага. Мирбек Мияров губернатор экенин сиз ошондо билдиңиз, таанышкандан кийин Чүй областында. Жада калса мына бул могу шакекти $600 бриллиантовый шакекти Пишпек ресторанында предложение кылып, келинчегим болосуңбу деп да айткан. Ошондо сиз Мирбектин 4 баласы бар экенин билгенсиз. Же боюңда барда дагы көп стресс алгам да Мирбек үчүнчү. Анткени боюмдарда кол көтөргөнү да болгон да Мирбектин. Экинчи аял болуп тийдиң, үй бүлөсүн бузуп тийдиң, кантип сен тийдиң ошого дейт. Мен бул аял менен жатып жүргөнүн да билген эмесмин, эч жон койбой канча кыйынчылык көрсөттү мага. Жада калса экөөбүздүн ортобузда интимдүү сүрөттөрүн аялына да берип коюптур. Законный аялына азыр чыгып келаткан. Эч кандай чувством жок, эч кандай мамилем жок, кызыңарды эч таштабайм деп. Мамам айтканда ойногоо кызым менен депчи. Мамамдар ыйлап атып жаман болуп беришкен. Ошондо ата-энемди угуш керек болчу да. Демек, берки аял менен да жүрүп, анын боюнда болуп, анан төрөгөн болуп атат да. Анан кандай бир подстава кылайын деп аракет кылышты, канча жигиттерди жөнөтүштү. Ызы чогултканда чакка барып келели, сатып келели деп көчөндөндү жаным кошпойт. Мени интимный сүрөттөрү менен шантаж кылып атат. Болбосо $37,000 бер деп, иш козготуп туруп, Первомайскийге эң күчтүү тергөөчүгө жүрүп коюптур. Анан акча берем дегени ошо мечине акча даярдап, ошол жерден подстава кылып, мени каматайын деп Мирбек Мияров кол салды. Укук коргондар чечим чыгарып ошол эки менен жооп тартса, ошо менен сиз токтоп каласызбы же андан ары дагы мунун аягына түбүнө чыгып өч алганга аракет кыласызбы? Калби Уланова атайын түзгөн 3-чү курмандыгымын дейт. Бул эмнени айтып жатат? Номерлеримди азыр бир Лалафо сайттарына, ошондой сайттарга толтур жерге алып туруп коюптур. Сүрөттөрүмдү ар кайсы жерге киргизип жатышат. Бул сойку деп деле айтып чыгышты. Өзү чечсинчи. Билбейм, чарчадым. Аялым менен эч кандай мамилем жок деп Куран кармап айтпадың билем. Бул кандай болуп калды десем, унчукпай эле отуруп калды. Ошондой 1 жылда 2 ұлды болгон. Ошондо гана билинген. 2 аял менен жашап жүргөндөрүм. Мухаммад төрөлгөндөн кийин, төрөлдү өзгөчө экен 6 айдан кийин билиндик деп ошону кантип билдиңиздер? Мухаммаддын көздөрү кареге чуркап баштады да. Ошондо сизге кол көтөргөнбү? Боюңузда бар дабы? Менин 3 кызым бар. Мага кыз кереги жок деп айткан да. Эртең Мирбектин ушундай инвалид баласы бар экен деп сөзгө калгым келбейт. Мен уялам деп айтты балама. Хабиб, саламатсызбы? Анда биздин подкастыбызды баштайлы. Сиз менен мен байланыштым. Себептен да эми канча убакыттан бери Кыргызстандын медиа аймагында сиз мурунку Кыргызстанга белгилүү болгон жагы бул мурунку Чүй областынын губернатору деген Мияров, анан дагы анын мыйзамдуу мен аялымын деп дагы чыгып жаткан киши ошо эки тегерегиңиздерде ызы чуу болуп атат. Ошонун тегерегинде улам азыр болуп атат. Жакында акыркы жолу жалпы маалымдоо каражаттары дагы чыгып дөңгөрөгөнү, сиз көп аялдуулук боюнча арыз жаздыңыз. Анан эми негизи жаңылыктарда же болбосо ар кайсы үзүндү болуп социалдык тармактарда сиздин бир оюңуз, ал киши дагы жакында оюн айтып чыкты. Анан ал кишинин мен жубайымын, мыйзамдуу жубайымын деп ал киши да чыгып оюн айтты. Ошол үчүн биз коомчулукка дагы тактайлык деп, сиздин дагы оюңузду жүйөлүү, шашпай, баарын башынан билели деп чакырдык. Сиз макул болдуңуз. Баарын айтып берем дедиңиз. Чындыктын баарын айтып элге жеткирген деп үмүттөнүп атам. Сиз ошондон бери аракет кылып атасыз. Ошон үчүн биз ошол аракетиңизди көрүп, анан эми бул багы негизи бул көп маселелер жеке жашоо деп айтылганы менен бүгүн азыр ушу сиздердин болуп аткан, ортоңузда болуп аткан окуя жеке жашоо деле болбой калды болуш керек. Бүт баары коомчулукка баягы тиягынан биягынан төгүлүп, бирок мындай жалпыча бир сүрөт, картина жок. Ошондон келдик. Бирок эң биринчи
Хабиби, эмеден дейле ушундайки ызы чууда болуп аткан окуяны айтардын алдында башынан баштап айтып кетсек, өзүңүздү тааныштырып, анан сиз кайсы жерде төрөлгөнсүз, кайсы жерде билим алгансыз, ошокини айтсаңыз, анан биз чекесинен анан кете берелик, уруксат болсо. Менин аты-жөнүм Уланова Хабиби. Мен 2000 жылкы улум. Азырынча среднее образование алдым. Ушул жылы Кудайым буйруп высший алмакмын, бирок Мирбек Мияров өзүнүн окуу жайынан чыгарып койгон. Өзүм чүйдөн болом. Бул жерде төрөлгөнсүз? Чүйлүк болом, Кызыл Туудан болом. Кызыл Туунун кызы болом. Дагы 3-1 тагындуу. Азырынча өзгөчө баланын энеси болом. Бул иштин баары эң биринчи очередь Кыргызстанга да, кыргыздардын элине айтып кетейинчи, бул баламдын намысы үчүн күрөшүп жатам да. Баламды дагы каралап, мен да үстүмөн дагы ар кандай сөздөргө калдым. Эми бунун баарын жеңип чыгыш үчүн, баламдын намысы үчүн күрөшүш үчүн чыктым да социалдык тармакка. Азыр Хабиби, мына сиз Кызыл Туу деген айылдан төрөлүп эле, ошол жерден эле чоңоюп, мектепти, орто мектепти бүтүп, ошол жерден Бишкектен Бишкектен бүтүп, шаардан бүтүп, университетке тапшырып, анан Мирбек менен кантип тааныштыңыз эле? Качан тааныштыңыз эле? Мирбек Мияров менен губернатор болгондо таанышканбыз. Ал губернатор болуп иштеп жүргөн үчүн. Ал кезде губернатор болчу. Бул 2020-жылы декабрларда болчу. Кантип тааныштыңыз эле, ошону билсек болобу? Ортодогу бир таанышы чыккан. Менин байкем бар. Байкем менен тааныштырайын, жашы, серьезный адам болот, ниети дагы түз, үйлөнөйүн деп жатат деп. Тааныштырып, кафелердин бирисинде жолукканбыз. Ага чейин сиз Мирбек жөнүндө билбейт элеңиз? Эч көргөн да эмес болчумун. Телевизордон да көргөн эмес экен Мирбектичи. Таанышып, сүйлөшүп, номеримди алып, 1,5 жылдай сүйлөштүк. 1,5 жылдай? 1,5 жылдай. Ошондо Мирбек Мияров губернатор экенин сиз ошондо билдиңиз, таанышкандан кийин, Чүй областында. Бирок губернатор болуп, ал киши 1,5 жылдан кичине ашыраак эле иштеди. Иштеди. Андан кийин дагы губернатор болуп бүткөндөн кийин дагы мамилеңер уланып кете берген, Ооба. Сиз менен таанышканда сиз ал кишинин жубайы бар экен, балдары бар экенин билчү белеңиз? Аялым бар деген, ооба. Аялым бар. Аялым бар деген. Балдарым бар. Бирок азырынча биз болгону балдарыбыз үчүн мамиле куруп келе атабыз. Башым бош. Болгону ЗАГС менен эле развод бербей атат. Эч кандай мамилебиз жок. Жада калса никебиз жок деп Куран кармап айткан болчу. Эч кандай никем жок да, эч кандай төшөк маселем жок деп сөз берген мага. Ошондо сиз мисалы тааныштыңыз, сүйлөшүп баштадыңыз, ал губернатор экенин билдиңиз, анан сиз айткандай эми ЗАГСым бар, бирок чогуу жашабайм деп айткан, Башка жерде жашайм деппи? Же кандайчы? Ата-энемдикинде турам. Өз ата-энемдикинде турам деп. Балдарыма бар турам деп айткан. Балдарымды атадай таштаган эмесмин. Азырынча по семейный обстоятельства менен бир аз развод менен мындай проблема болуп атат деп айткан да. Үй бүлөлүк бир маселелер болгон чоң. Ошондуктан мен алдап келген экен да бул. Ошондон бери эле болбосо эч кандай разводко берген дагы эмес экен. Аялы эчтекени билбейм деп жатат азыр. Башым бош деп таанышкан менен. Башым бош. Мен ажырашуу жараяндамын, аракет кылып атам деп айткан, сиз? Ошон үчүн сиз ага ишенип сүйлөшүп жүргөнсүз. Ишенгем. 1,5 жыл сүйлөшкөндө мындай сиз кадимкидей эле кыз жигиттей эле сүйлөшүп жүрдүңүздөрбү? Жолугуп, сизге келип, чогуу бир жерлерге, коомдук жерлерге барып, же мындай жашынып жүрдүңөр беле? Мисалы ошол кызык да мага. Эч кандай жашыруу болгон эмес. Гүл берип, кадимкидей эле ухаживать этип, аркаман чуркап эле жүргөн. Эми бул Мирбекти мага кандай таттуу сөздөрүн айтып келип, кандай белектерин бергенин бүт Инстаграмдын баары көпчүлүк эле билет. Эч кандай жашырган эмес мени. Сиз жигитим деп дагы жашырган эмессиз? Эч жашырган эмесмин.
жада калса мына бир могу шакекти $600 бриллиантовый шакекти Пишпек ресторанында предложение кылып келинчегим болосуңбу деп да айткан. Сизге кол сунган. Сиз макулдук бергенсиз. Макулдук берген. Кишилердин көзүнчө. Кишилердин көзүнчө. Демек башында эле сиз бир аз сүйлөшүп баштагандан кийин эле анда багы үйлөнөбүз деген бир мындай белгилерди берген турбайбы, э? Мирбек Мияровдон болчу. Бул бүт үйлөнөбүз деген максаттын баары бир гана Мирбек тараптан болчу. Мен ата-энем дагы, байкелерим да бүт баары каршы чыккан. Эмнеге? Бул үйдөгүлөр менен ажырашып элеккен. Официальный ЗАГС бул алдап атат го десе мен болушуп чыккам ошол кездечи. Мама, бул өтө серьезный адам, бул ниети түз. Жашы көрөм деп атат. Кандай гана мындай бул саясатта жүргөн адам да, биз мындай алдайт экен деп эч ойлогон эмеспиз. Ата-энемдин астына чейин барган Москвагачы. Ата-энеңиз Москвада? Ата-энем ал кезде Москвада болчу. Ошол учурда иштеп жүрүшкөн. Иштеп аткан. Алдына Москвага учуп барып сиздин колуңузду сурады беле? Бияктан байкемдерге барган, 5-6 жол байкемдерге барып, үйдөгүлөр менен сөз бергиле, макулдугун берсин, таштабайм, багам, жанында болом, бир аздан кийин ажырашып, официальный ЗАГСка турам деп убадасын берип кеткен байкелериме. Байкемдер үйдөгүлөр менен сүйлөшүп, Москвага учуп барганбыз. Ушактан нике кыйып, калуунун берип, үйдөгүлөр менен таанышып, бияка келгенбиз да. Ошондо сиз Мирбектин 4 баласы бар экенин билгенсиз. Билгенми? Ошондо эле. Ошол кезде 4 баласы бар болчу. Азыр 5 балам бар деп атат, ошол жанагы сиз менен болгон баланы кошуп айтып атат да, э? Жок. Же андан башка да төрөлдүбү? Андан башкасы мен төрөгөндөн кийин 3 айдан кийин төрөлгөн. Дагы бирөө. Мирбек ошентип сиз менен жүрүп, 1,5 жылдай кошо жүрүп, колун сурап, ошентип жүрүп, ошол учурда демек берки аял менен да жүрө берип, анын боюнда болуп, анан төрөгөн болуп атат да, э? Биз үйлөнгөндөн кийин, биз Москвадан учуп келгенден кийин никени кыйып, бияктан той бергенбиз. Усадьба Ореховадан той берип, конокторду чакырып. Үйлөнүү той. Москвадан келгенде. Москвадан келгенде бияктан той берип, кадимкидей конокторду чакырып, тамада баары болгон. Үйлөнгөндөн кийин ноябрда билинди. Сиз кайсы айда үйлөндүңүз? Февраль 2022 жылы февралда үйлөндүк. 22 жылы февралда үйлөндүңүз, а ноябрда мы узнаем то, что ждем малыша. А сиз бирге качан жашап баштадыңыздар Мирбек Мияров менен? Үйлөнүп келгенден кийин Мирбектин квартирасы жок болчу. Ал кезде алган эмес болчу. Февралдан учуп келгенден кийин бир марттын башында квартира алып ремонт баштадык. И у нас ремонтубуз бир июндардын аягында бүтүп калды. Ошондон бери чогуу жашаганбыз. Ага чейин ата-энемдин үйүндө турчумун. Андан кийин ремонтуңуздар бүттү, анан чогуу жашап баштадыңыздар. Чогуу канча жашадыңыздар? 3 жыл. 3 жыл чогуу жашадыңыздар. Ошол батирде. Бирок сиз жанагы дагы бир баласы төрөлгөнүн билгенде силер чогуу жашап жаттыңыздар беле ошондо? Балабыз 3 айга толгондо мага бир тааныштары жазат да. Улду Мирбек деп жетиги аябынан. Мен түшүнбөй калып, Мирбек жанымда отурган. Мирбек бул кандайча десем, ошондой болуп калды деп жооп берди да. Анан эсиң жатпайм деп, аялым менен эч кандай мамилем жок деп Куран кармап айтпадың белең. Бул кандай болуп калды десем, унчукпай эле отуруп калды. Ошондой 1 жылда 2 улду болгон. Ошондо гана билинген 2 аял менен жашап жүргөндөрүн. Ошондо сиз билгенден кийин ошо ортоңуздарда ошол маселени чечип андан ары жашай бердиңиздерби же ошону кандай кабыл алдыңыз? Мына билдиңиздер, ошентип айтты сизге. Албетте чогуңуз уже чыккан, өлө ызылдап, үйдөгүлөрүм да ызылдап, ажыраштырайлы деген. Бирок ошол 3 айдын ичинде Мирбек жалдырап жүргөн. Менин баламдын атасы жок, чоңойтосуңбу? Актын алды эле баланы багып келем, кем кылбайм. Биздин да баланы багып келем, ушундай болуп калды, кечирип кой.
эч кандай мындай актанып дагы айтты, жалдырап дагы айтты. Баланы атасы жок өстүрбөйлү Хабиби депчи. Кой баламды көрсөт. 3 ай өтүп кетти. 3 айдан кийин эле 6 айында Мухаммаддын особенности көрүнүп баштады, өзгөчө бала экенинчи. Мухаммад сиздин уулуңуз. Биздин балабыз. Анан ошондой чоң каражатка муктаж болуп, баламды бутуна тургузайын. Бул кандай өзгөчө бала болсо дагы атасы бар болсун деп мамиле түзүп келгенбиз. Бирок аял катары мен мындай нерсени кечире албаган эмесмин. Ошондон кийин эле ызы чуу болуп, урушуп, абдан чоң ызы чуу болушкон да. Мага өтө мени алдап, аялым менен жашабайм деп алып алып, анан мамилем жок деп айтканы очень тяжело было это все воспринять. Анан аялына барып сүйлөшөйүн, сен ары бол же бери бол дегем да ойнобой. Десем жок, суранам, кызым үчүн чыдап тур, кызым үчүн күтүп тур, ызылдабай тур. Үйдөгүлөрүм ата энем каршы болуп атат, ажырашпа деп атат. Кайсы кызы үчүн? Мирбектин улуу кызы бар. Ал 2-3 школду алмаштырып, бир депрессияга түшкөн экен. Анан братишкасы дагы Мирбектин энеси бир чоң ооруга чалынган. Ата энеси дагы, анда да кичүү кайнеси дагы ажырашкан. Ошондо ата энем депрессияда болуп атат. Азыр мен дагы сен менен да ажырашам десем, тиги аялым да ызылдап баштайт. Ошондуктан бир аз чыдап тур, мен үчүн чыдап тур, балдарым үчүн чыдап тур деп. Ызылдабай турчу деп жалдыраган, үйдөгүлөрүмө дагы айткан. Ызылдабай дегенде сиз ажырашам дегенде, ошондо сиз ажырашам дедиңиз да, ошон үчүн да, Ажырашайлы, же аялың менен аялың чыкыр. Нары бол же бери бол, сен мени алдап атасың. Тиги аялыңа да эмне деп атканыңды билбейм. Чыкыр, ата энеңди да чыкыр десем, жок, ошону ызы чуу кылбай турчу деген. Бирок сиз менен жашап атты. Мен менен жашап эле жүргөн. Хабиби, Мухаммад төрөлгөндөн кийин, төрөлдү, өзгөчө экен, 6 айдан кийин билиндик деп атпайбы, ошону кантип билдиңиздер? Мухаммаддын көздөрү кареге чуркап баштады да. Анан кийин өзүн мынтип денесин көтөрө албай, 6 айында балдар отуруп калган, жөрмөлөп калдыр болсо, Мухаммад отставал развитиясынан. Анан канча бир врачка алып барып жүрдүк. ДЦП деп айтышкан. Андан кийин тяжелый роды, травма при родах деп айтышкан. Же боюңда барда дагы көп стресс алгам да Мирбек үчүнчү. Анткени боюмда бар да, кол көтөргөнү да болгон да Мирбектин. Эми Кудайдын буйругу экен, өзгөчө ала. Сизге кол көтөргөнбү? Боюңузда бар дабы? Мирбек көп кол көтөрчү. Аягында дагы бул баланы Израилге барып келгенбиз. Ондан чоң ызы үчүн мен Израилге барып келгенбиз. Израилге барып, Израилдин врачтары бул лейкодистрофия деген оору экен деп бизге чалышып, Мухаммадда лечение жок. Дүндү жүзүндө, анан балага инвалидность оформлять этпергиле деп айткан да. Ошондо да кайра үйдөн ызы чуу чыгып, кол көтөрүп, мага мындай бала керек эмес деп басып кеткен. Негизи Мирбекти мындай адам деп эч ким көрбөйт. Бул анткени социалдык тармактарда да сүйлөгөндөрү, айткан эмесинде ыймандуу адамдай болуп көрүнөт да. Эми ачык жүзү көрүнүп, маскасы учуп түштү. Жаратканын башыбызга сыноо салганда ким кандай экенин билинди да. Эң биринчи кол көтөрүү качан болду, билесизби, эсиңиздеби? Бала 3 ай болгондо врачтар бул балким кыз деп айтканда, бул девочка десе. Боюңузда 3 ай болуп турганда. Бул девочка деп эметкенде, Мирбек эметкенде, менин 3 кызым бар. Мага кыз кереги жок деп айткан да. Алдыр сал баланы депчи. Ошондо дагы урушуп талашып айткам, ал семьяң менен болгон балдарыңды мага айтпа депчи. Это мой ребенок, бул мен биринчи көптөн бери күтүп аткан балам. Мен алдырбайм деп дагы бир ызы чуу болгонбуз. Андан кийин только мальчик деп 100% далилдеп бергенден кийин жанымда койгон. Ага чейин кыз экен деп алдыр деп. Ошондо биринчи жолу кол көтөрдүбү? 3 айында көтөргөн. Первый раз. Сиз боюңузда болгондо сизди чапты же эмне кылды? Сабады же? Жумалап. Мен кызым бар да, мен эмне кылам? Расчетто төрөбөйсүңбү? Врачыңан сурабайт белең деп айткан да. Надо было планировать деп. Айткам, мен Кудайдын буйругу болот. Кыз болобу, ким болсо, жен болобу, чын болсун деп айтсам дагы. Алдырып сал деп жалдыраткан да.
3 айлык болгондо кантип балдырам. Анан төрөдүңүз, могул өзгөчө экенин сиз ошол тиги экинчи баласы төрөлгөндөн кийин билдиңиздер да өзгөчө экенин. Сиз ошондо чогуу жашап калдыңыз, макул болдуңуз же баягы урушуп талашып келе бердиңиздерби? Урушуп талашып эле келчүбүз, анткени бул аял болгондон кийин мындайды кечириш өлө кыйын экен да. Бирок баламды бутуна тургузайын, кажы чоң керек. Бираз атасы болуш керек, атасынын поддержкасы болуш керек. Көз жумгам. Деп чечтиңиз. Көз жумуп ушуну чечимге келгенбиз. Анан Израилге алып баруу чечими чыгып чогуу бардыңыздарбы? Жок, Мухаммад менен экөөбүз барганбыз. Ошол кезде Израилде согуш болуп аткан. Ошондо врачтар менен сүйлөшүп чыгып барганбыз. Бирбек каражатын берип, баласына жөнөткөн болчу. Анда дагы эле чогуу жашап аткансыздар. Чогуу жашап атканбыз. Ал жака бардыңыздар, барып келдиңиздер. Барып учуп келгенден кийин 1 ай өтпөй эле Мухаммадтын МРТси даяр болду. МРТси даяр болуп, биздин ошол жакта чоң невропатологко МРТ жөнөтүлдү. Жөнөтүлгөндө эле врачтардын ответи келди. Бул бала ошо инвалидность алат, лечениясы жок дегенде эле. Ошол күнү Мирбек ызылдап, кол көтөрүп, кошуналарым 102-ге чалып, каттатып, семейный насилие деп, биздин тукумда инвалид балдар болгон эмес деп, ошол жерден билгенден кийин эле баш тартып кеткен. Диагноз билингенде, МРТни алганда, толук диагноз колуңуздарга түшкөндө үйүңүздөрдө уруш болду. Сизге кол көтөрдү деп атасыздар ошондо. Негизгиси бул кандай, мен кетем дедиби же мындай бала кереги жок дедиби? Салфетка барбы? Биздин тукумда инвалид балдар болгон эмес. Бул менин балам эмес. Орукчон балдар болгон эмес. Бул кандай мындай тиги аялымдын балдарын ден соолугу здоровый. А именно бул ошондой төрөлүп калат. Бул точно менин баламбы деп ушинтти да. Көптөн бери күтүп келаткан балабызды. Кургактап бересиңби? Менин балам эмес деп ошол моментте чаныды. Инвалид баланы мен. Мен балам эмес, бул менин балам эмес дедиби же мен муну бала кылбайм дедиби? Же менден эмес дедиби бул? Биздин тукумда жок болгондон такое невозможно деп айтты. Это не мой ребенок. Кандайча, в смысле он болеет деп, депчи чанып. Ал күнү сизге кол көтөрдү, сабадыбы? Чоң уруш чыгып, кол көтөрүп, экөөбүз айткам, бул Кудайдын жазасы. Мына сен ушуну тартып келе атасың деп айткам, бул Кудайым экөөбүзгө берип атат бул сыноону. Бул сенин да балаң Мирбек. Кошуналар дагы чакырып, милициянын кошуналар чакырдыбы? Батирдеги. Милициялар, кошуналар чакырышкан. Чакырып, бирок мен арыз жазган эмесмин ал кездечи. Менин балам атасы кой деп өзүнө келет го, бирок баланын өзгөчө экенин, иши ооруп атканын көтөрө албай койду го дедим да. Бирок акыл эсине келет болуш керек, өзүнө келсинчи дегем. Анткени вот это все переварить, то, что у тебя ребенок будет с инвалидностью, очень тяжело. Кыйын. Ошону көтөрө албай койду го, өзүнө келет го десем, жок, ошол бойдон таптакыр баш тартып кетти да. Жада калса үйдөн кууп чыкты. Биз жашап аткан үйдөн. Азыр балама квартира алып бердим деп милдет кылат. Которус, ошол батирде ошол күнү урушкан, ошондон сизди кубалап чыктыбы? Ошондон Өзү кеткен жок, сизди кубалап чыктыбы? Ошол түн элеби? Братишкалар 2-3 күндөн кийин келди. Үйдүн замок. Өзү кетип калган. Өзү кетип калган. Өзү кетип, машинамдын ключун, менин телефонумду, үйдөгү болгон Мухаммадтын документтерин, эмне кыларын билбегенмин, я не понимаю его намерение в тот момент, что он хотел, он все документации забрал. 2-3 күндөн кийин эле мамамдардыкында болсом, братишкасы келип бүт замоктордун баарын алмаштырып кетти үйдүн. Келип, риэлторлор келип, бул үй сатылды, бошоткула деп келет бир күнү. Сиз үйдө жокто келип алмаштырып кеттирби? Сиз үйдө жок кезде анын энелери келип, кулпчалардын баарын алмаштырып кеткен. Сиз үйгө келип кире албай калдыңызбы үйгө? Үйгө кире албай да калдым. Баламдын кийимдери да калып калды, түшүнбөй калдык бизчи эмне болгонун.
Өзүнө чалсаңыз эмне дейт? Өзү чалбай, жазбай 2 айга жоголуп кеткен. Эч таппай койгонбуз. Сиз 2 ай каякта жүрдүңүз? Биз ата-энемдикинде болдук. Үйдү эшикти талкалап кирген жоксуз? 1 айдан кийинди, 1,5 айдан кийин ошондо кирдик. Ал кимдерди алып Талкалап чыгардык. кирдиңиздер. Кирдик. Үй кимге оформленный эле? Мирбектин атасына. Мирбектин атасына. Ошол жерде чогуу жашаштар, э? Бирок биз Мухаммад экөөбүз акта прописан болчубуз. Ошондуктан Мирбек чыгара албай, айласы кетти да, актанчы. Братишкасы келип коркутуп, я тебя предупредил, ты никто в этой квартире. Мамам айтты, бул биякта небереси жашап атат го, эмне кылып атасыңар десе. Мы откуда знаем, анын небереси экенин же жокпу депчи. Ошентип айтты братишкасы. Квартира сатылды, чыгып кеткиле деп айтты. Сиз айткан жоксузбу, кел ДНК кылалык же тигиндей кылалык деп? ДНКга деле макул болбойт бул. Канчадан бери айтып келип атам, жайдан бери эле Инстаграмга айтып келип атам, ДНК берели. Бирок өзү мен балам деп айтты го видеосунда, мен көргөм мындай таанып эле мен багам деп атат го, менин балам деп. Бул просто игра на публику. Болбосо бунун могу сөздөрү деле бар. Билбейм, бул эфирден өткөрүлбөйбү. Өткөрөбүз. Могу сөз. Ашып кетти деген жалган. Чего угрожаешь мне? И это не первая запись Миярова, там, где он говорит, это не мой ребенок, депчи. Это болгону эле ошо элдин астынан актанып чыгайын деп, мени каралап чыкканы да. Ушунда баласынан баш тартып, жада калса фамилиясын алып алды да булчу. Мен баллотировать этем, эртең Мирбектин ушундай инвалид баласы бар экен деп сөзгө калгым келбейт. Мен уялам деп айтты балама. Мияров Мухаммад болчу, эми Уланов Мухаммад деп менин фамилиям өткөрүп берди да Мирбекчи. Мияров Мухаммад болчу, анан өзү сизден айтты алмаштыралык деп. Фамилияны алмаштырайлы, эртең уялам, инвалид балам бар экен деп кантип айтам деп баласынан уялды. Хабиби, ошондо келиңиз, 2 айга жоголуп кетти. 2 айга жоголуп кетти. Сиз менен сүйлөшүп аттыбы же сүйлөшкөн жокпу такыр? Бүт телефондорун алмаштырып, блокировка коюп жоголуп кеткен, ойлогом. Акыл эсин жыйып келет экен деп. Баласы үчүн сөзгө чыгат, кепке келет десем, жанымды коюп үйдөн чыгарып, кууп. Үйдөн инилери келип кет деп атты да, ошондо. Квартираны бошот бер, чыгарып бер деп. Инилери айтып атты. Инилер айтты, анан бир күнү байкеме келиптир. Байкеме келип. Инилериби же өзүбү? Өзү келиптир. Мирбек өзү байкеме келип, эми ызылдабай эле квартираны бошотуп берип койбойсуңарбы деп айтыптыр. Эмнеге бошотуп берет экен десем, болду эми жашабайбыз да. Десе, байкем эмне болду? Мен байкени айтпай жүргөм да эмне болуп атканын. Эмне болду десе, ой, сенин карындашың жаман, начар деп жамандап кетиптир. Байкем мага чалып, эмне болду эле, Мирбек эмне кылып атат деп сурайт. Байке үйдөн чыгарып атат, инвалид бала кереги жок деп айтып атат десем, байкем Мирбек менен сүйлөшүп, Мирбек эркекче чеч, же болбосо биздин үйгө келип басып келбеле кой. Десе, ой, эркекче чечем, болгону эле үйдү бошотуп бергиле, үйүндө эле жашай берсин, болду, ошондо токтотолу барын деп айтат. Ошондо бунун башында эле ниети түспөс үчүн эмес экен мага, мен буга бактылуу болом деп, балам атасы менен чоңоёт, үй бүлө курам дегем. Бул башында сыноо келгенде баштап кетет деп ойлогондо эмеспиз Мирбектин. Андан кийин дагы жон койбой канча кыйынчылык көрсөттү мага. Жада калса экөөбүздүн ортобузда интимдүү сүрөттөрүн аялына да берип коюптур. Ошо законный аялына азыр чыгып келип аткан. Берип, эми анысы коркутуп баштаган ошол маалдачы. Анысы кантип коркутуп баштады? Мынакей, сиз аял бар экенин билчисиз, бирок эч байланышыңыз жок болчу да? Жок, сүйлөштүрчү эмес. Сиз сүйлөшөм деп аракет кылчу белеңиз? Жанакы эмеси баласы төрөлгөндөн кийин сүйлөштүр, сен биякта бир нерсе кылып атасың, туура эмес. Ал дагы экөөбүздүн үйлөнгөнүбүздү билип туруп эмнеге мындай кылып атат? Кел сүйлөштүрчү, отурайлы, сүйлөшөлү десем, нет, ал сүйлөшпөйт, ал андай аял эмес, ал сөзгө келбейт деп ошенткен да.
Андан кийин эле бирден өтпөй бүт калпы бары чыгыпчы. Анан биринчи жолу Айсулуу Айсулуу болсо керек Айсулуу менен качан сүйлөштүңүз? Ошол бизди кууп аткан кезде декабрдын бир аяктарында жазды да мага. Сен ызылдабай эле чыгып кете бер. Ызылдап смейгечи. Мен айттым да, Мирбек бул өзү көңүлү менен алып берген жок квартираны. Мен азыр могу жерден выселение справка бер. Мен чыгайын. Барып центр сезимге жашап алам. Бирок сиз ошол батирде жашап тургансыз, Жашап тургам. Центр сезимге жашап алам. Мирбек Мияров ошентип баласы менен чыгарып салды. Баласы оорукчан экенин билип чыгарып салды деп ызычу болам деген. Ошентсем аялы жазды. Сен ызылдабай эле кой. Мен аягымын деп. Сен ызылдабай эле кой. Сен ызылдасаң, сен аркаңан эле смиге чыксаң, сен интимдүү сүрөттөрүңдү жүктөп коем деп айтты. Жада калса сен видеолоруң бар деп. Эмне видео десем, ты Мирбеку скидывала, оказывается, он спалился деген экөөсүнүн перепискабыз бар да. Айтам, мен эчтекени билбейм. Эмне болуп атканын дагы башымды урутпагыла деп айтам. Мен балама деп алып бергенсиңер бул үйдү. Балага Мирбектин возможности бар алып бергени. Мен өзүмө сураган жокмун. Баласынын атына калтырсын десем, жок, моя дорогая, ты пожалеешь деп айткан аялычы. Бул иниси менен өзү жашынып алып, инисин жөнөтүп, мен астыма аялын жөнөтүп, ошентип канча бир 2-3 айдай давление алып жүрдү да меничи, ушу үйдү бошотуш максатын кылыпчы. Мен бул баламдын квартирасы үчүн ушундай күрөштүм. Ошол батир үчүн, Батир үчүн күрөшүп, 2 комнатпы? 2 комнатный болчу. Көк бөрүсүнө дагы барып, Мирбектин ошол жерден экөөбүз сүйлөшүп, могу жериңин үй такмагыңды чыгарганча чечип кой деп ызылдап атып, кана мындай экөөбүз сөзгө келебиз. Бул квартираны саталы, однокомнатный квартира балага алып берейин, калган акчаны баланын лечениясына разовый алимент кылып салып берейин. Сен алиментке эметпей деп айтат. Алиментке бербей эле кой. Мен айтам, макул Мирбек. Убакыт келди, ал квартира сатылды. Однокомнатный квартира алып берди Мирбек. Деген баары саттыңыздарбы? Сатылды. Сиз ошондой талап кылдыңыз, саталы деп. Же ошого келдиңизби? Же Мирбек экөөбүз келдик ошо. Сүйлөшүп атып, Жанагы сиздер экөөңүздөр жашап аткан батирде аягы келип саттыңыздар. Саттык. Аны канчага саттыңыздар? $115,000 сатылды. Анан 1 комнат батир алдыңыздар. Мухаммадтын атына, баласынын атына жаздырып берет однокомнатный квартираны. Калган бир $50,000 жакын сумманы алып кетет. 3 айдан кийин. Акча берген жокпу сизге? Мен квартираны ремонт кылып ал, квартиранын ичин толтуруп ал деп берген акчасын. Анын дагы запистери бар. Алар азыркы ошол квартираны ремонтко, анан жана толтурушуна берген акчаны биз балага лечениясына берген деп атат. Чынтып ошондо бир бөлмөлүү батирди канчага сатып беришти сизге? $65,000 же $67,000 алып беришкен. $67,000. $110,000 саттыңыздар. 115ке. $67,000 жанагы 1 комнат батирди. Аны сизге оформить бериштиби? Жок, баланын атында. Баланын атына оформить этишти. Ошондо балаңызга оформить этишти. Калган акчадан сизге канча берди ошол экен ичин толтуруп ал, ремонт кыл деп? Аны ПСО кылып алыштыбы, жанагы? Бул недостроенный ЖК болчу. Эч кандай ЖК крейсерде бүтө элек ал ремонту. Бири $4,000 ошондой берген. Ичин толтуруп техника алып ал, ремонт кылып ал. Буга чейинки квартираңыздар кайсы райондо эле? ЖК Флоренцияда болчу, Асанбайда. Асанбайда жанагы жаңы курулган тамдарда, ал ремонт менен болчу да. Ооба. ЖК крейсер дегениңиз кайсыл тарапта эле? Бул Байтик парктын жанында болуп калат. Байтик парктын жанында. Ремонт болду элек. Ремонтту ким кылып берди? Ремонт болдубу ага? Ошол ремонт кылып ал деп берген акчасын элдин астына мен балага лечениясына бергем деп актырып. Канча сом берди сизге ремонтко деп? $4,000 берген. Ошол калган $67,000 батир сатып алышты, $4,000 сизге ремонт кылып бер деп. 1 комнат батирди ремонт кылып ал деп бериштиби? Ичиндеги полный пустой болчу ал үй. Ошо ичине техника, мебель, жана баарын кухнясын баарын койдуруп ал толтуруп ал деп ошону берген. Ошондо ПСО болгон батирди ремонтуна ичинин баарын толтуруп алып $4,000 бердиби? $4,000 Башка берген жокпу? Жок.
ошону жеткирип ал деп берген. Сиз кантип ремонт кылдыңызбы аны? Э, Өзүңүз кылдыңызбы? ремонт кылдык, үйдөгүлөр менен бир сыйра ремонт кылып, болгон техникага акча жетпей калды. $4000 өтө аз экен да. $4000 албетте жетпейт. $4000 ремонтуңузга канча кетти? Бул биз байкемдин досунан алганбыз, баарын алгандыктан бир аз арзаныраак түштү да. Эң максимально дешевый ремонтко аракет кылдык. Канча квадрат ошол бир батир тамыңыз? 44 квадрат. 44 квадрат. 44 квадратты ремонтко канча кетти? Эң арзан түшкөндө $1500 түштү. Бүт эмеси актап, бир сыйра эле актап чыктык да, актап анан бамбуковый панель коюп койдук. $1500 ПСОнда ремонттош мүмкүн эмес болсо керек да. Биз болгон үйдөгү, биз ага чейин өзүбүз ремонт кылганбыз да үйдү. Болгон ошол жерден да алдык. Эң арзаныраак краска алдык. Потологунда бүт болгон нерсени арзандын баарын топтоп келип, аягында $1500 жазадыңыз. ошондой болду го. Эми эмеге да калганбыз. Байкем тааныш болгон үчүн материалдарын өтө арзан алганбыз да биз. Өзүңүздөр жазадыңыздар ремонтту. Байкемдер. Ремонт жасап анан кирдиңиздер ичине. Жок, актан жашаган эмеспиз, мы там не живем. Жашабайсыз. Ошондо 4000ден 1,5 мейли ремонтко кетти. Мейли 2,5 калды. 2,5 толтуруп ал дешти. Ичинин баарын. Кухнясы эле 100 миңге айланды. Албетте. Техникасына акчасы жеткен жок. Техникасына холодильник, ошонусу духовкасына акча жетпей. Мирбекке жазам, Мирбек акча жетпей калды. Дагы берип койчу, Аристон бүт баары өтө кымбат экен, акча жетпей калды десем, блоктоп салат. Дагы бир номер алып кайра жаздым. Мирбек, сен ойнобой жооп берип койсоң, десем, ой сен чалбачы, болду, акча алдым, болду, жазба, 3 айдан кийин жолугабыз. 3 айдан кийин депозитке ал, ошондон кийин. 3 айдан кийин депозитке эмнени ал дейт, акчабы? Балага разовый алимент алам, коюп берем деп, акчасын, калган акчасын алып кеткен да. Канча коюп берем деп сүйлөштүңүздөр эле? Остаточную сумму $50,000 жакын. Ошонун $50,000 балага коюп берем деген. Эптеп атып үйдү толтурганбыз, бирок биз акта 3-4 айда жашаган жокпуз. Эч ким жашаган жок ал үйдө. Отоплениясы жок болчу, суусу да жок болчу, лифти дагы жок. Анан эң арзан квартира алып берген да Мирбекчи. Ага деле Кудайга шүгүр, үйү жок жүргөн кишилер бизде деле көп да. Жанагы азыр Мирбектин өзүн сүйлөгөндө дагы, жубайы Айсулуу сүйлөгөндө дагы бир батирдин ремонтун көргөзүп атышат. Ал кайсыл батир? Ошол үйдү ремонттон кийин көргөзөт. Сиз жанагы ремонттогондон кийин, сиз жасагандан кийин. Ичин баарын карызга батып толтургандан кийин гана, анан кийин дап-даяр болгон квартираны көрсөтүшөт. Аны ким тартты эле, өзү тартты беле же сиз тарттыңыз беле? Биз аны арендага бергенде квартиранычы биз. Сиз арендага бердиңиз аны, Арендага ал азыр 30 000 сомго арендада турат. Жанагы $700 арендага берет деп аткан ошол турбайбы? Ал $700 бир да риэлтор завод эте алган жок. Болгон 30 000ге өзүбүз кошуналар снимать этти. Анткени өтө эме да, ремонту бүт элек үй, полностью өзү да сыртында да бүт элек ремонту. Өзүңүз Мухаммад менен кайсы жерде жашайсыз азыр? Ата-энемдикинде азырынча. Жанагы айылда, Кызыл... Жок, Бишкекте. Бишкекте турабыз. Бишкекте, чогуу турасыздар. Аны ошентиңиздер, анан депозитке 3 айдан кийин жолугабыз деди. 3 ай өттү. 3 ай өткөндөн кийин мага жалдан биздин врачтар Москвага направлять этет. Мухаммадты врачка алып барып жүрдүм. 3 айдын ичинде бир да чалган жок, атасы жазган жок. Мейли жайына коеюн, 3 айдан кийин жолугабыз деп Мирбекке кайрылдым. Документин көтөрүп алып, Мирбек жалдын врачтары Москвага жөнөтүп атат. Бияктан жада калса жанакы анализдерин өткөрө албайбыз деп атышат. Мага доверенность менен Мирбекке Мухаммадка каражат берип кой. Биз чыгып келели десек, кайра жолугуп кетет. Же доверенность бербейт балага, же акчасында жок, акчам жок деп айтат. Бир тыйын дагы бербейм. Алсаң алимент аласың, болду, сага эчтеке жок деп. Ультиматум коет мага. Соттошотуп доверенность алдым. Сиз ишеним кат алыш үчүн сотко кайрылдыңыз. Сотко кайрылдым. Адвокат жалдап, юрист жалдап. Адвокат жалдап, Доверенность алыш үчүн. Доверенность алыш. Доверенность албай аткан себебин айтты. Бул киши ишеничтен кеткен деп айтты. Ага келебиз го. Бирок тиги жубайы дагы өзү дагы айтып атат, биз багып алалы десек дагы бербейт атат баланы депчи.
мага бирок кызык да, кантип бирөө баласын багып алганга бирөөгө берип коет эми өзгөчө эне. Ошол боюнча сөз болду беле? Баланы эч качан сураган эмес. Бир да жолу аялы дагы, өзү дагы 1,5 жылдан баштап уже бир да жолу баласына чалган да эмес. Баланын акыбалы кандай деп дагы сураган эмес. Өзүм баласын уялып фамилиясын алып алган адамга баласын берейинби? Бул эмне элдин баарын жинди деп ойлоп ататпы? Калп айтып эле жүрөт. Баласы эс алганы чет өлкөгө чыккан жок, ороп аткан үчүн чыгып атат чет өлкөгөчү. Доверенность бербей, соттошуп, ызылдатып жүрөт ошол менен. Эми мен мен Мирбек эмесмин да, жоопкерчиликтен баш тарткандай. Эч кандай андай сөз болгон эмес. Бунун баары жалган. Сиз өзүңүз айткан эмеспиңиз баланы багып ал деп? Айткам. Андай жардам бербейсиңерби, акчалай да жардам бербейсиңер, баланы багышкыла десем, мага аялы жазат: "Энеңе бер дагы бар иште" депчи. Эми бунун баары калп. Баланы бербейм дагы. Баламды жаман көрүшөт. Мындай тукумда мындай бала жок болгондон кийин эмнеге берет экен аларга? Ошону сурайын дедим эле да. Сиз багышканга жардам бер дедиңиз беле же баламды багып алгыла деп айттыңыз беле? Багышып жардам бергиле дегем. Карашкыла мен иштейин дегем. Азыр эгерде багып алабыз баланы бер десе бересизби? Жок. Туура бербейсиз да. Өмүрүмдө бербейм баланы. Мен баламдын бир тал чачына дагы татыктуу эмеспчи, Мирбек дагы, аялы дагы. Мен баламды жаман көрүшүп, Кудайдын наказаниясы деп чыкты го Мирбек. Ошондон кийин ушунун баарынан кийин баласын сыйлабай, мени дагы, мени сыйлабаса койсун, баласынын сый урматыначы жамандап чыкпас эле болду да. Жамандап чыкты, бүт айтпаган нерсенин баарын айтып, бүт калптын баарын айтып чыкты. Эми ошондон кийин мен бул баланын энесимин да. Сыйласа болот эле, баламдын намысын сыйласа болот эле да. Ойноштун баласы деп жамандап алып, эми элдин көзүнчө актанып бизге берсин деп. Азыр анда Хабиби жанагы эмени ошондо депозитке коюп берем деди. Анан сиз сурай баштадыңыз, ар кайсы шылтоону айтып жоктоп атат дедиңиз, телефондорду сизди блоктоп коет экен. Анан аягы эмне болду? Баягы сотко берип доверенность алдыңыз. Сотко берип алдым. Постановление бар. Постановлениясында четко, ясно айтылып турат. Бала ороп аткан үчүн Москвага жана Сербияга чыгыш муктаж деп. Бул аялы бир чыгып балага лечение керек жок дейт. Бунусу дөдүрөп чыгып балага лечение керек дейт. Булар эмне калптын баары айта береби, менде документтердин баары турса. Ошондо 5 жылга уруксат берген экен, 5 жылга уруксат берди, атасынын уруксаты жок. Соттун чечими менен, Мага мен булардын иши менен эмнеге чыгып кеттим? Ошондо сотко келдиби? Сотко келген эмес. Өзү келген жок. Бул жерге не присутствующий дейт. Адвокаты келсе керек да, же өзү Адвокаты да келген жок. Өзү да келген жок. Өзү да келген жок. Бул Мияров өзү жок эле чечкен турбайбы сот? Анан бунун адвокаты ал кезде Кайсина Бакиров болчу. Кайсина Бакирова, которую недавно закрыли. Кайсина Бакиров мени каралап, Уланова Хабиби автонаезд кылайын деп өлтүрүп кетейин деди, жазып чыккан. Азыр ошодоки келебиз. Сиз бул ишеним катты алдыңыз, анан сыртка чыктыңызбы? Бул бизге сот жардам бергени менен, разрешение бергени менен Мухаммаддын эски загран паспорту могу Мияровдун атында болчу да. Бул Мияров өзү алмаштырып алдыбы бул эме фамилиясын ошондо? Бар, соңго ыйлатып, жетелеп барып туруп алмаштырып салган. Мурун төрөлгөндө Мияров Мухаммад Мирбекович болчу. Сизди жетелеп барыппы? Соңго барып, мен фамилиям уят болот, мен эртең уялам, баламан, инвалид баласы бар экен деп сөзгө калбайын деп ыйлатып жүрөгүмдү ооруткан сөздөрдү айтты. Соңго Аю Грантка соңго жетелеп барып туруп, алмаштыр, давай азыр фамилиясын алмаштыр, болбосо эчтегеси жок каласың деген балаңа. Бул фамилиясын мага кереги деле жок. Ошоктон ыйлап атып алмаштырткан. Азыр фамилиясы Уланов. Уланов, сиздин фамилияңызда, атаңыздын фамилиясында, сиздин атаңыз. Анан алмаштырган менен документ Мияровка, бул чечим да ошо Мияровка чыккан да, Мияровка чыккан. Анан заграничный паспортко атасынын разрешениясы керек экен бергенгечи. Ошонусун бербей дагы ызылдатты Мирбек. Разрешениясын бербей, кайра соттошконго иск жөнөткөнбүз Ленинскийге. Кайра дагы. Сиз ага дагы адвокат жалдадыңыз. Мен андан кийин ортодон чоң бир ызычуу чыкты. Чыккандан кийин барып, билбейм кимиси айткан го, эркекче берип кой доверенность деп. Разрешение берип кой деп, давить этип отуп, эптеп алганбыз загран паспортто.
эмне ызы чыкты ортодон? Ленинский, Первомайскийде вымогательство менен жазылганда. Ошондо гана канча мен апрелден баштап сурап келдим доверенностьти. Бул мага сентябрдын аяктарында жазып берди. Доверенность и загранга алганга макулдук берди. Анан алдыңыз? Алдым, бирок азырынча мени сотко ташып жүрөт, 8 арыз жазып. Мен эч кандай чыкканга да мүмкүнчүлүгүм жок, и каражатым да жок да. Болгон каражатым адвокатка кетет, же болбосо СМИге кетет. Соттошотуп, камайын деп дагы аракет кылды. Бул ызычуу менен мен азыр эң башкысы баламдын ден соолугу кетип жатат да. Ошондо сиз күрөшүп атып, могул сотко берип атып, араңдап атып, ишеним каталган экенсиз. Андан кийин кайра могул паспортко макулдук алганга, жаңы паспорт алганга, макулдук алганга аракет кылып атыптырсыз. Эми ошол ортодо жанагы ызычуу сиз сураганыңыз ошол, анан баягы депозит акчаны бердиби же берген жокпу? Берген жок. Ошол бойдон берген жок. Баягы 4 000 менен эле бүттү. Ошондо бир бөлмөлүү батир $4000 берди, болду, башка эчтеке жок. Баласына эчтеке берген жок. Башка 6000 сом алимент төлөйт сентябрдан баштап. 6400 сом төлөйт. Соттун чечими мененби же өзүбү? Соттун чечими менен. Соттун чечими менен. Бул башка сотко кайрылган турбайсызбы ошондо, ал алимент боюнча? Алимент өндүрүш үчүн дагы 1 айдай чуркап жүрдүм. Анткени бул справкасында мен инженер болуп иштейм. Жада калса 1 айда 5500 сом табам деп справка алып келип берген. Справкасын далилдетип, чуркап жүрүп 27 000 сом зарплата алат экен Мирбек Мияров. Бирок өтө кызыктуу, бул азырынча Чуй Федерациясынын президенти. Көкбөрүн. Баарыбыз интернеттен көрүп жүрөбүз, 100 000ден 200 000ден таратып жүрөт. Ал 27 000дик айлыгы менен бул кайсы акчасын берип жүрөт ошол жерге. Ошондо сот 27 000 сомдон 6 000 сом деп алимент кести. Макул. Жана чоң ызычуу болгондо мени каматам деп атпайсызбы сизде? Ошол эмне болду, ошону айтып берсеңиз? Бул братишкасы чыгат. Бул негизи мен үстүмө 8 арыз жазылган. 8 арыз. 8 арызды ким жазды? Бүттү, Мияров өзү жаздыбы? Майдан баштап аялы биринчи Мияров тарап жазып баштады арыздычы. Мен в отношении Миярова болгон 2 арыз жазгам, многоженство менен грабежду жазгам. Многоженствоны сиз биринчи жаздыңызбы? Биринчи жаздыңызбы көп аялдуулук боюнча? Жок, мен ушуга чейин унчукпай келгем. Мен булар мени жанымды койбой, майдан баштап 4 арыз түшүрүшкөн үстүмөн. Эмне жөнүндө? Автонаезд. Автонаезд, анда келиңиз анда автонаездке ошол боюнча Айсулуу Алтымышева айтып атат, бул 26 июнда сотубуз болмок, ошондо 1,5 жаштагы баламды коюп кетейин деген дейт да, 26 июнда. Ушинтип жазып атат. Бул эмне окуя болду эле? Ошо баягы эле доверенность менен Мирбекти көрүп калып айтам, Мирбек кел, колумда Мухаммад бар болчу. Сиз доверенностьти алайын, суранайын деп сиз үйүнө бардыңызбы? Жок, өтүп баратып көргөм. Бул үй жагынан мен Ленинскийге алып келишет, кайра объяснительный жаздырышат, кайра экинчи Айсулуу Алтымышеванын дагы экинчи арызы менен мени кайра чакырышат. Бул биринчиден эме деп жазат, бизди каралап атат деп жазат аялы. Жалпы маалымдоо каражаттарына каралып атат деп, Сиз ошондо эле чыга баштадыңызбы жалпы маалымдоо каражаттарына? Мен 5 майдан баштап Мирбек Мияровду Instagram баракчама киргизип келем. 5 майдан баштап деп атасызбы? 5 майдан баштап чыгарганыңыздын себеби сиз карабай атат деп чыгара баштадыңыз да? Балаңа доверенность бер деп сурап келгем. Биринчи доверенность, ишеним кат бер деп сурап келдиңиз. Себептен айлаңыз кетти, бербей атты, ошон үчүн чыктыңыз, Ага чейин 4 ай туугандарым да жалдырап барды, балаңа жардам берип кой. Бул жалгыз башын өзү багып кетмек, бала ороп аткан үчүн эле байланып турат Мирбек. Мен дагы жалдырап бардым туугандарына, ыйлап дагы айттым кайнатама. Мен 15 здоровый неберем бар деп айткам. Сиз кайнатаңызга да бардыңызбы? Мирбектин үйүнө барып дагы сурандым. Ата баласына жардам берип койсун, же болбосо доверенность берип койсунчу десем, мен ой, каяктагын айтпа. Бизде 15 здоровый неберем бар. Мага мындай небере керек эмес деп айткан. Негизи сизде жана үйлөнүү той болгондо ошо кайната кайныңыз келди беле? Алар келбей койгон. Келбей коюшту. Алар кабыл алышкан жокпу сизди?
Мен эч кандай кабыл алган эмес, анткени булар башында эле каршы болчу экен. Анткени ортодон да Мирбек Мияров менден да сырткары дагы бир кызга үйлөнгөн экен. Той берип, свадьба берип үйлөнгөн экен. Анда кыздын жашоосун талкалап кетип калыптыр. Эми дагы бөрөнүн дагы оюнчуктай кылып ойнойсуң. Биз мында киришпейбиз. Биринчи жолу так уят болгонбуз. Мирбек жөн эле кой деген экен башында. Сиз аны билчү элеңиз? Айткан эмес. Тойго Мирбек тараптан ким катышты? Бир братишкалары, бир туугандары келип жүргөн. Келип куттуктап эле басып кеткен. Анткени ата-энесинин баары эч ким менен катышпагыла, жолобогула, эртең бүт өзүбүздүн такмабыз чыгат деп катыштырган эмес. Демек, сиз билген экенсиз да бул тараптан туугандары кабыл албайт экенин, макул эмес экенин. А сиз тараптан кимдер тойго катышты эле? Тойдо көп киши болду беле? Бүт туугандарым баары катышты. Канча киши болду эле тойдо? 60 кишидей жакын болгон. Кайсы жерде болду эле той? Усадьба Орехова. 60ка жакын. Баары сиздин туугандарыңыз. Мирбек тараптан достору? Мирбек тараптан бир 10-15 киши келген болуш керек. Достору? Братишкалары, достору, дагы бир 2-3 туугандары келип куттуктап эле, мейлі той кут болсун деп куттуктап эле, бир 15 мүнөт отуруп эле чай ичип эле басып кетишкен. Мунун баарын видео, фотолору бар. Бар. Мирбек ошондо өзүнүн атасы тойго келбейт экенин эмне деп түшүндүрдү эле? Бир аз ызылдап атат, бул жаш кыздын эмне кыласың? Дагы жаш кыз бул башка, ниети башка деп жөн эле кой деп алып, ой, не беспокойся, ал сен эле эмес, ал кичүү келинди деле ошондой кылат. Бир аз чыдап турсаң, анан мен куда не ден отса деп айтканда Мирбекчи, буларга кабарышат. Мен үйлөнүп атсам, анан кийин эч жака кетишпейт, мен Айсулуу менен все равно жашабайм. Бир аз чыдап турсаң, бир 2-3 айдан кийин өздөрү эле көнүшөт деген. Эң биринчи жолу кайнатаңызды, кайненеңизди качан көрдүңүз? Бала төрөлгөндө бир жол чалып эметишкен. Ага чейин бир да жол чалаган эмес. Чалып, 5 бек болсун баланы көрсөт кой деген. Ошо бойдон видеозвонок менен эле көргөм. Үйгө басып да келген эмес. Сиздин батирге келишкен жок? Эч качан келген эмес. Сиз ошо видеозвонок кылганда ошондо кайнеңизди биринчи жолу көрдүңүзбү? Жашоомдо биринчи жолу көргөм. Видеозвонок менен. Анан алар баланы көрсөттүңүз? Баланы көрсөттүм. Ошо менен эле бүттү. Деп минтип карап эле өчүрүп коюшкон. Андан кийин келсем дагы, Мирбек болгонумдай каршы болчу да, жолуктурчу эмес. Азыр бир аз үйдөгүлөр чакты ызы чыгып атат. Брачкасы билбейм бул канчалык мыйзамга туура келет. Открытый форма туберкулезу менен ооруп аткан. Азыр сага жууп калат, азыр балага жууп калат, боюңда барсага жууп калат. Ошентип чоюлуу келген да магачы. Билбейм. Ал киши үйдө, иним үйдө деп да. Эң биринчи жолу кантип жолуктуңуз анда ошо кайненеңиз менен? Чалсам дагы жооп беришпеген эмес. Анан келип үйдөгүлөр менен баарыбыз чогуу отуруп, барып сүйлөшөлү. Бала үчүн Мирбек айтып калат, балаңарды чакыргыла, канчадан бери качып жүрөт. Десек, жок, биз кирише албайбыз. Биз эчтеке дей албайбыз балама, биз башындан эле киришкен эмеспизби, азыр дагы киришпейбиз дешкен. Демек, ошо кудагый деген мамиле сиздин ата апаңыз менен болгон эмес деп айтат такыр. Жок. Сиздин ата-энеңиз буга кандай карады эле башында? Ата-энем башында эле каршы болуп келген. Москвага да келбегиле деп айткан. Келбегиле, бул Мирбек бул ниети түз эмес кызым кой. Бул аял менен ажырашып элеккен, эртең кайра эле сен жаманат болуп каласың, кызым жөн эле кой деп айтат. Мама, бул андай киши эмес. Мен буну жакшы көрөм. Мама, мен буну сүйөм. Бул мени жакшы көрөт деп жалдырап атып барсак. Сиз жалдырадыңыз. Мирбек байкемен келип суранат, мен чалып мамама суранам. Ата-энем азырынча келе албайт. Ата-энем ооруп атат, иним ооруп атат, братишкам ажырашып атат деп кахта бир шылтоолорду айтып келген. Москвага барганда ата-энеңиз кандай кабыл алды эле? Экөөңүздөр эле бардыңыздар беле? Экөөбүз барганбыз, Мирбек экөөбүз. Экөөбүз барганда тойго туугандарым келет. Азырынча ата-энем теги аялым эле жаша деп атат. Эч кандай чувством жок, эч кандай мамилем жок, кызыңарды эч таштабайм деп. Мамам айтканда ойнобо кызым менен депчи. Мамамдар ыйлап атып жаман болуп беришкен. Ошондо ата-энемди угуш керек болчу да. Надо было слушаться родителей. Тойго ата-энеңиз келдиби, сиздин тойго? Нет, они Москвадан кыз утуу кылып, бияка жөнөтүшкөн, тилекке каршы келе алган эмес тойго. Москвада өзүнчө той да кылдыңыздар беле? Кыз утуу.
Ал жерде бир кафе ресторанда болду эле же үйдөн эле кызып жатсыңыздар? Кафеден узап чыккан. Ал жерде ким болду эле коноктордор? Биз Москвада болгон туугандарыбыз келген. Көп киши келди беле? Бир 30-дан ашык киши келген. Ал жакта дагы Мирбектин тараптан эч ким болгон жокпу? Свадьбага келет, свадьбага атышат деп айткан, бияка Москвага учуп келгенге шарттары жок. Шарттары жок деп. Москвада кайсы кафеде болгонун эсиңиздеби? Жок, эсимде жок. Анан сиз ушинтип талашып атканда кайнатама барам дедиңиз, бардыңыз. Үйүнө бардыңызбы же кандай? Үйдү үйдүн бирем да албетте үйүнө бардым. Такылдатып чыкты, ата ошондой болуп атат. Кайнатаңыз эле чыктыбы? Кайненем ал кезде операция болуп, бывшая свекровь операция болуп үйдө жатыптыр. Чыгырып бериңиз, балаңызды чакырыңыз, сүйлөшөлү, мен бияктан эч жака кетпейм дедим. Доверенность жазып берсин, болду, тынчыңарды албайм, келбейм десем. Ой, сен каяктагыны айтып, бул менин балам баласы эмес, 15 здоровый неберем турат, неберелерим монча деп ушинткен да кайнатаңыз. Үйгө киргизген жокпу? Деги эле кайната кайнеңиздин үйүнө кирдиңизби? Жок дегенде бир жолу. Киргем, баргам, үйлөрүндө барып, кызмат кылган эмесмин. Мени кызматка чакырчу эмес. Бул мени гана эмес, ага чейин биринчи байкесинин биринчи аялында ушундай кылышат, азыркы кичүү келинден да ушундай кылышат булар. Сизди качан ошо үйгө чакырышты эң биринчи? Бул боюмда бар кезде го. Боюңузда бар кезде сиз баргансыз. Демек ошондо таанышкан турбайсызбы? Жок, анда ал кезде их не было дома. Тогда был только кайны и его жена. Сизди кайната кайненеңиз жоктоо алып барчу беле ал жерге? Булар бүт каршы болчу да. Бүт баары каршы болуп, анан мен айтып атпаймынбы, бул мага эле кылган мамилеси эмес, булар кичүү келинге да ошондой мамиле кылат. Булар азырча дагы аларды дагы бөлүп, кетирип, эч кандай эмеси жүрбөйт. Байкесинин биринчи аялындагы баласы бар, точно ошондой мамиле кылышат. Мынакей, сиз канча жолу болдуңуз эле кайната кайнеңиздин үйүндө? Бир жол, болгон эле бир жол. Бир эле жолу. Кайната кайненеңиз жоктоо сизди чакырган, э? Ал жерде барып, бир аз отуруп, же эмне бир майрам болду эле же эмне? Жок, бир аз отуруп эле чыгып кеткенбиз. Чыгып кеткенсиз. Ошондон кийин экинчи жолу сиз кайнатаңа жолугайын деп бардыңыз. Барганда сиз менен эшиктен сүйлөшүп эле кетип калды. Эшиктен сүйлөшүп. Наности деп да чакырган жок. Тиги ооруп атат, жаңы эле операциядан чыкты, нерв болбосун деп сен экинчи биздин үйгө келбей эле кой деп айткан. Сен болду келбей эле кой, болду сен биз киришкен эмеспиз. Сен менен сүйлөшпөйбүз. Башынан баштап эле киришпегенден кийин азыр да киришпейбиз, өзүңөр экөөңөр чечип алгыла деген. Анткени булар ага чейин Мирбек өзүнүн мамасынын подружкасынын кызын алат. Ошол кызга да той берет, үйлөнөт. Анан чоң кызы болот да. Ал тиги аял менен жашап атат кайра. Аны сиз билбейсиз. Аны мага айткан эмес. Аны кийин сиз билдиңиз. Макул. Ошондо сиз атасына бардыңыз, натыйжа чыкпады. Жалпы маалымдоо каражаттарынан, соц тармактардан чыгара баштадыңыз. Санат Самеден инстаграмыман Мирбек доверенность бер деп сурангам, балаңа жардам берип кой деп сурангам. Кийинчерээк эле аялы чыкты жамандап. Бул мындай кыз экен, бул тигиндей кыз экен. Биз доверенность бербей атабыз, анткени ал биздин ишеничтен чыккан деп айтты да. Аны көрдүм. Ишеничибизден чыккан дейт. Ишеничинен чыкканда алардын ишеничинде качан болдуңуз эле? Мен буларга чыккан дегенге жараша, демек бир учурда ишеничинде болгонсуздар да. Бунун баары бүт. Же кирелек жатып эле чыгып калдыңыздарбы? Мен эчтеке булардын ишеничине чыкканга дагы эчтеке кылган эмесмин. Ишеничине киргенге да эчтеке кылган эмесмин. Мен эми мындай чоң бир асмандан ай сурап жүргөн жокмун да, болгон эле доверенность сурап атам го. Биринчи арыз булар тараптан каралып атат деп жазышты, э? Бул милиция кызматкерлерине жазды. Ленинский УВДга жазган. Так, анан экинчиси автонаезд деп жазган. Ошол автонаезд жөнүндө айтып бериңизчи. Ошол боюнча сизди айыптап атат. Автонаезд болуп, мен Ленинскийден УВДдан чыгып, Мухаммад машинада болчу, чогуу менен. Кичинекей карындашым да бар болчу. Мирбек Мирза өзү менин жанымда жашайт, Ленинскийдин жанында. Өтүп баратып, Мирбекти көрүп калам. Аялы менен сүйлөшөйүн. Так сөзгө келбей жүрөт, качып жүрөт. Чыгып машинадан. Ошол жакта аял менен басып бараптырбы? Сиз роводдан чыксаңызбы? Алар жакында жашайт, светофордон ары жашайт.
анан өтүп барып токтоп катуу деле скорость менен келген эмесмин. Мен балам астымда турган. Өтүп барып айланып келип токтоп Мухаммадты колума алып айтам, Мирбек доверенность берип койбойсуңбу? Ал видео деле интернетте көп талчу. Сөгүп баштайт да, шатыратып. Баары ишенбей жүргөн да, жок, Мирбек доверенность берген эле болуш керек деп мени капайтат деп ойлогон. Видео телефонумду кайра келип тартсам, телефонумду ошол кезде телефонумду колуман жулуп алат. Басып келип жулуп алган ошол да? Ошол видео. Анан баары эле автонаезд деп жазат. Ал автонаезд жок деп, курамы жок деп чыгашкан. Мен өзүм балам машинада отурса, мен ушуларды сүзүп кетет белем. Ал айырмасы өтө чоң болчу да, ошо машина менен жолдунчу. Ал тээ жактан бери басып келип жатпайбы? Бул логично деле ойлонгондочу, буларды кандай сүзмөкмүн мен. Ошондо ушул Toyota Camry беле жанагы? Ошону мен бергем деп атат. Ал берген эмес. Болгону $2000 берген ал машинага. Бул качан алынган машина? 2021-жылы алынган. Сиз жаңы таанышып жүргөндөбү же үйлөнгөндө? Таанышып жүргөндө көптөн бери, канча жылдан бери. Бул мен биринчи унам да. Көптөн бери жолуп кеткен каражатымды топтоп, машина алайын дегенде жетпей калган бир аз. Жанагы кара Toyota Camry. Ал ошондо сиз сатып алып өзүңүзгө оформить эттиңиз беле? Өзүмдүн атымда. Ошого $2000 берген кошумча. $2000 берген. Негизи машинаны канчага сатып алдыңыз? $12,000 алган. $12,000. Ошо машинаны айтып атат да, мен бергем деп, Чоң милдет кылып айтып жатат анысын. Бизнесин дагы айтып келе берет кечке. Салон дейт, сулук салон, баланын баскан турганына тыйын тыпыр болсун деп ошо сөздүнү. Бул салон арендада болчу, бизнес-центр Османда. Анан ичинде эч кандай кымбат оборудование жок болчу. Анан бул кылса дагы мен ага аял болуп келгенде кылып берген. Азыр ал салондун изи да жок, бизнес-центр сносто. Сиз жаңы эле жубай болуп келгенде сизге ошону ачып берди, Болгону ичин толтуруп берген. Бир ашып кетсе $3000 толтуруп берген чыгар. Бүт кылган нерсесин милдет кылып бүттү го. Ар бир күйөө аялына кылып берет, белек берет. Шартына жараша кылат да. Ал Мирбектин шарты бар болгон үчүн кылып бергенде эми ал салондун жабылганына 1,5 жылдан ашты. 1,5 жыл. Сиз Мирбек мырза менен жашап жүргөндө жабылды беле же ажырашкандан кийин жабылдыбы? Жашап жүргөндө эле жабылган салон. Ошондо эле жаптыңыздар беле? Себептен да болбой калдыбы иш же кандай? Салон эмеге сноско кетмек. Бизнес-центр Осман, ошонун снос. Ошондуктан жабылган. Ошон үчүн жабылып башка ачкан эмессиздер. Ошонсунда чоң. Ошондо бирөөсү каралоо деп арыз жазышты, андан кийин наезд деп жазышты, андан кийин дагы эмне арыз жазды? Честь и достоинство тоже Мирбек. Сотко берди. Бул сотко берди, андан кийин вымогательство. Могу каралоо боюнча жазганда эмне болду эң биринчиси? Баары жабылган. Мен балдарым тынчын алат деген. Айсулатым ошо ал жабылган. Честь и достоинствосын берген, ал да жабылган. Автонаездди да жааптыр. Вымогательство деген эмне? Ызычуунун ортосунда мен айтам, бул жерде баарыбыз утулдук деп айтам. Менчи. Мен да утулган жокмун, Мирбек да утулган жок. Баарыбыз утулуп келип атабыз. Эми балам үчүн сөзгө келели. Мирбек, болгону алып кеткен акчаңды коюп бер, эркекче. Балаңдын астынан алып кеткенсиң аны. Жанагы $50,000 жөнүндө кеп болуп атат да. Мени алдап алып кеткен деп алды. Адвокат өкө чогуу алдаган деп отуруп алыпчы. Аз кел депозитке салып коебуз дейт. Депозитке салып беребиз деп алып кетип калышып. Анан Ырыс Жекшенелиев деген Кемпираматский бала, Мирбектин брачкасы болот. Ошол келет. Ошол келип, ой жеңе болду, жардам беребиз биз, баарын чечебиз, все акчасын да коюп беребиз, бүт акчанын баарын даярдадык. Болду, Мировойго келели деп айтат мага. Анан бүт Инстаграмда бүт нерсени өчүрүп салчы деп айтат, СМИге чыкпай эле койчу болду деп. Все макул. Келгиле сонун болду. Мен айттым, мен ашык чача сураган жокмун, өзүмө сураган жокмун. Балам ден соолугуна сурап атам. Десем, макул деп 2-3 күндөн кийин адвокатыма айттым да, атасы ошентип келиптир, брачкасы. Болду эми, болду, ушун баары токтотолу десем, ушут адвокатым айтат, бул туура эмес депчи. Мирбек бирдемке учурт окшойт, токтосоң деп билинип калды ортодон. Үстүмөн Первомайск гомго по факту вымогательства мени интимный сүрөттөрү менен шантаж кылып атат. Болбосо $37,000 бер деп иш козготуп туруп Первомайскиге эң күчтүү тергөөчүгө өчүрүп коюптур. Анан акча берем дегени ошо мечине акча даярдап, ошол жерден подстава кылып мени каматайын деп Мирбек Меров кол салды.
Сизге сүйлөшүп акча беребиз деди. Балага жардам беребиз деп. Анан макул деп сиз келдиңиз. Келдим, бала Кайсы жерге бардыңыз? Бублик. Балаңыз менен бардыңызбы? Жок, жалгыз болчумун. Жалгыз. Бубликке бардыңыз. Анан? Болду, жардам берет. Акчасын даярдап койдук лечениясына. Эсе мен бут колуна документтерин кармап берем. Мен калп айткан жокмун. Өзү келдиби? Прачкасына. Кармап бердим, мына болду. Ошол Урус Жекшеналиев деген келдиби? Урус Жекшеналиев келген. Ал бул делода дагы свидетель болуп өтөт. Болду, баланын лечениясына жардам беребиз. Понимаем, тяжело. Мировойго келелик деп туруп, мечине акча даярдап, үстүмөн иш козготуп, акча берген күнү мен үстүмөн кармамак булар. Мен билип калдым, арысын ызылдап чыгардым Инстаграмга. Анан ошо бойдон мудумар эте ошто болду, төргөчү ишти жабат депчи, иш козголуп тургандан кийин ишти жабылып аткан десем, бир жумадан кийин үстүмөн 3 опер, 2 тергөөчү эртең менен үйгө кирип келет. Үйгө кирип келип, Үйгө ата-энеңиздикине. Ата-энеңиздикине кирип, үйдүн баарын аңтарып, мен телефондорумду, ата-энемдин телефондорун, болгон үйдө телефондордун баарын алып кетип калат тергөөчү. Мени допроска алып кетишет. Мияровдон акча вымогать эттиңер беле деп сурайт, айттым, жок. Мен болгону баласына акча берсин деп сурап келем. Десем, Мияровдун кимиси болосуз деп да сурашкан. Ошо бойдон баарын далилдеп бергенден кийин иш жабылган. Бирок Мирбек Мияров ушунчалык аракет кылыптыр мени жапкангачы. Жөлөк болордун ордунда 8 арыз жазып, баласына жардам берген ордуна жалгыз мен эле азыр баламдын ден соолугу үчүн күрөшүп келем. Каматайын деп 5 жылдан 7 жылга чейин по факту вымогательства калмамак дейм. Жок, мына караңыз, азыр жанагы арыздарды биз эсептедик, анын баарын жазды. Андан кийин эле эми сиз айтып атасыз, мага маалымат түшүп калып, мага акча ушинтип мени карматканын мен билип калып деп атасыз. Сиз ошол Бубликке барган жоксуз. Жолугушууга чакырышты да сизде? Жолугушуп чакыргандан кийин сүйлөштүк да биз. Мы поговорили. Сүйлөшкөндөн кийин андан кийин билинип атпайбы арыз даяр экен. Сиз барып Бубликке бардыңыз? Бардым. Бубликке барганда эмне кылышты, акча бериштиби? Жок. Бүт эметкем салсаңар разовый депозит кылып разовый алимент кылып саласыңар, же болбосо юридический мага документ салып бересиңер. Булар ошондо берем деди. Ошол жерден. Сиз албайм дедиңиз. Шантаж кылган жокмун, давление кылган жокмун. Юридический таза. Чын жүрөгүмөн бердим деп жазып берсин деди Мирбек. Же разовый алимент кылып салып бергиле. Мен бүт шоттордун баарын блокировка салып салгам. Эч кандай салбагандай кылып, акчаңарды да албайм. Башымды оорутпагыла. Басып кеткем. Сиз себептен сизди кармайт экенин билип басып кеткенсиз. Бирок канча эртеси күнүбү же бир жумадан кийин келди обыск. Бир жумадан кийин обыск келди. Сизди алып кеттиби же алып кеткен жокпу? Алып кетти. Барып сурак алышты. Ошол вымогательство боюнча арыз бар деп. Анан кой бериштиби? Канча болдуңуз ал жактан? Бир саат допрашивать этишти. Анан кийин мен эчтекени түшүнбөй эле адвокатка да чалдырганга уруксат берген жок. Телефондорумду 20 күнгө алып койшкон. Бүт телефондордун баарын ачып текшерип чыккан. Мирбек Мирияровдун сүрөттөрү жок экенин далилдеп, ишти жапкан. Иш жабылган. Андан кийин дагы арыз болдубу? Андан кийин Урус Жекшеналиев менин өмүрүмө шек келди деп жазган. Менин өмүрүмө сиз шек келтирип атат деппи? Ушундай арыз жазды беле? Кайындыга чакырышкан. Ошо кайындыга жазыптырбы? Бул өзү пропискасы боюнча кайындыга кеткен. Анан кайындыгынын төргөчөлөрү чалып чыгышты. Сизге арызды эмнеге коркутуп атат, өлтүрөм деп коркутуп атат деп жазыптырбы? Анан? Ошонусун барып жазып, кайындыга мени чыгарайын деп аракет кылышты жолго. Кайындыга чыгып барган эмесмин. Барган жоксуз. Дагы 75 жаштагы мамасын жетелеп келип коомго жаздырган. Сиз кайындыга барбай койгондо ошол бойдон такыр мындай башка жокпу, ошол дымы жокпу ошол бойдон? Мияровдонбу? Жок, жанагы арыз боюнча бул арыз тиги вымогательство. Жазды деп атпайсызбы тиги? Вымогательство курамы жок деп жабылган. Ал жабылды, кайындыдагы арызчы? Анысын билбейт экенмин. Ошол сиз барган жоксуз, сиз чакырды, бирок барган жоксуз. Мейли, ал бүттү дагы. Кайненем жазып коюптур. Кайненеңиз жазыптырбы эмне деп? Мен эми келип давлениямды көтөргөн деп жазып коюптур. Жанагы сиз барып кайнатаңызга жолукканда. Ошону келип давлениямды көтөрүп,
каргап шилтеп деп коюптур. Болбосо эч ким чыккан эмес воротадан бери. Сүйлөшүп эле мейли деп. Экөөңүздөр эле билесиздер анда? Ар бир сайын барган сайын Мухаммад машинада да, мендечи баланы таштай турган кишим жок. Эми ошентип жазып коюптур. Мен каргап шилтеп мелкий хулиганство деп жазып коюптур. Дагы бир арыз эме менен жазылды. Кайнагамдын аялы. Ал да жазып коюптур. Эмне деп? Келип акырып өкүрүп дейт, сөгүп шилтеп деп жазып коюптур. Кайнагасынын аялын каяктан тааныйсыз? Баргам да үйдүнө барып, Мирбектин байкеси барбы деп сурагам. Айбек байкени чыгарып бериңиздер. Айбек байке акыл эс айтсын врачкасына. Чыгарып бериңиздер, Айбек байкең жок деп айтат. Мейли анда мага чалып койсунчу деп эле кетип калгам. Ошону жазып коюштур. Ошол киши эле. Тиги жылы апрелде болгон нерсени булар декабрдын башында Мирбектин үстүнө иш козголгондон кийин үстүмө жазып атат. Макул. Азыр болсо, ошондо сиз канча арыз жаздыңыз? Баш аягы. Мияровдун үстүнө многоженство, грабеж. Грабеж кайсы грабеж боюнча? Телефонумду колума жулуп алган. Жанагы сөгүп келип жулуп алган боюнча. Ошойдон берген жокпу телефонуңузду? Арыз жазылып, Ленинскийдин өпүрлөрү келип алып келгенден кийин Мирбекти түндө почти 1 суткадан кийин берилген. Бирок берилгенде дагы бүт одноразовый парольдор, бүт Instagram, iCloud барын башка телефонго өчүрүп коюштур. Ошол боюнча жазгам мен арыздарда. Так, грабеж боюнча жаздыңыз. Азыр көп аялдуулук боюнча жаздыңыз дагы? Эми мурдакы выступлениясын недавно киргизген. Честь и достоинствома дагы жаздым, көчөгүнү жаздым анысын. Аны сотко берсеңиз, иск берсеңиз керек, Макул. Азыр соттошуп талашып атасыз, бирок мисалы коомчулукка эми мындай да, эгерде ал биз бир нерсени түшүндүк. Мисалы Мияров болсо айтып атат, мен баламды каралашам, тигинтем деп, жанагы 6000 сом алимент берет экен. Баштаткан жокмун деп азыр айтып атат. Ал мен балам деп айтып атат. Ошондо сиз мисалы улам бул чыгып атат. Сиз негизги максатыңыз эмне азыр? Эмне кылсам деп ойлойсуз? Булар эмне кылып берсин сизге мисалы? Менин үстүмөн басымдыкты токтотсун. 8 арызды жабыш бул оңой эмес. Эртең дагы эми Мирбек менен соттошконум аз келгенсип, мен эми эртең ошо кайненем менен соттошконо барам. Мен баламды багамы же булардын арыздарын жазып жүрө беремби? Эми жаш баладай кылып, актанып, мен 18 жаштагымды бир жаштык кезимди айтып туруп, өзү 40 жашта жаш баладай актанып кылыктарычы, 40 жашында баласын таштап, мен балам эмес деп, менин башымды айлантып тагдырымды талкалаган аз келгенсип, он лишает своего ребенка матери. У меня то и время уходит болгону, сотко барам, УВДда жүрөм, арыздарын жаап жүрөм, же болбосо адвокатка кетет. Бир тыйыным дагы калбай калды балама жумшагангачы. Ушунчалык чартап турам, менин тынчымды албасын, баласына жардам берсе берсин, Кудайга койдум бул үй бүлөнү. Азырынча мыйзам түрүндө многоженствого жооп берсин, бир убагында алдап келген, ошо Мирбектин таттуу сөздөрүнө алдангам. Мыйзам түрүндө жооп берсин, анткени эч бир кыргыздын аялы мындай укугу бир акчасына таянган кишиге укугун тебелеп, я не могу допустить. Анан өзүм баламды дагы ойноштун баласы, анан бул ошондой энеси ошондой бузулган болчу, ошон үчүн ооруп атат деп дагы айтты Мирбек. Мен ушунчалык бузулган начар кыз болсом, эмнеге жалдырап келип үйлөнөт? Ошонусун да түшүнбөйм. Мен биякта кандай айтсам, аялдын укугу тебеленип келгенде көз жумуп өтүп кете албайм да. Мен бул многоженствону козгоп, азырында эле көрүп келе атасыздар, Илимбек Инстаграмда 10 аял алган. Жана многоженство менен дагы бирөө привлекся. Bunday история Кыргызстанда абдан көп. Көп. Эми мен аялы менен бирге болуп мени жамандаган туура эмес. Жаш баладай кылып актанып, бул эмне мен буга конфет көрсөтүп алып кетип калып жүргөнмүн үй бүлөсүнөн. Үй бүлөбүзгө киришти дегенде. Это был осознанный выбор самого Миярова. На мне жениться, завести семью. Эми баары күнөөнүн баары менде экенби? Ошондуктан бир эле талабым бар, мыйзам түрүндө жооп берсин, баласына жардам берсе, бул өзүнүн совестинде калсын. Мага кыргыз элим жардам берет. Мен кайгыга азыр чөгө албайм, чөкпөйм. Анткени балам ден-соолугу үчүн күрөш керекмин. Жайыма койсун. Балага буюрса сбор ачам.
аферистка деп да чыгарышты. Балага эч кандай лечение керек жок да, сбор керек жок деп айтты. Кыргызстандын баары көрсүн, ошо Мияровдун баласынын бутуна тургузуп келгенинечи ушунчалык документ турса балага лечение керек жок деп баланын тагдырына крест коюп балта чаппасын Мирбек. Ошондо азыр көп аялдуулук боюнча мени алдап келген үчүн мыйзам алдында жооп берсин дедиңиз. Мага арыз жазгандарды, жала жапкандарды, басым көрсөткөндөрдү токтотсун дедиңиз. Жанагы берки батирдин айырмасындагы акчасын талап кыласызбы, кылбайсызбы? 1 жылдан бери сурап келатам. Ал эми ал акча мага эмес, баланын ден соолугуна жумшалат. Ооба, туура, албетте. Өзүнүн мойдунда болсун. 4000 долларын деле милдет кылат. Өзү чечсинчи. Күлүмбекке чарчадым. Хабиб, демек азыр сиз акча деле долбой калыптырсыз да. Азыр эчтеке деле долбой калыптырсыз да бул кишиден. Азыркы учурда мен мисалы ойлогом да, сиз азыр бир мындай талаптарды, бир шарттарды коесуз деп. Сиз ага деле эчтеке койбой калыптырсыз да азыр. Мен чарчадым. Балам менен тынч жашагым келет. Бул жерден баарыбыз эле утулуп келатабыз. Эчтеке сурагым келбейт. Аталык милдетин да аткарбай эле койсун. Баламды да жамандап бүттү, мени да жамандап бүттү. Bunun barına kıyamatta barız çöpürüz. Eçteke talap kılgan jokмун, болгон мыйзам чегиндери жөпөрсүн. Ушунча тажатты, алым кетип баратат булар менен күрөшүп. Акчасы бар, акчасына таянып келип тааныштары бар Мирбектин. Мен колумда болгону балам эле бар. Бул менен күрөшүп тургандай, алыша тургандай алым да кетип баштады. Бүт карызга батып, 3 кредит төлөп келем. 300 000 сомго кредит алгам, ошо СМИге чыгарайынчы ошонун баарын деп. Мен эң башкысы энемин милдетин аткарып, балам бутуна тургуш керекмин. Мияров жөнүндө, Мияровдун жүзү Кыргызстандын астына ачылып, игровая свадьба деп айтып келген нерсесин барып бүт чыкты. Бул үй бүлөсү менен кандай адамдар экени билинди да эми. Игровая свадьба деп өзү айтып атабы ушуну? Тергөөгө келген, Илимбайке тергөөгө келип, мен буну алган эмесмин, бул мага эч ким эмес. Экөөбүз жүргөнбүз, ойношум болчу. Туруп эле боюнда болуп калды дейт. Боюнда болуп калып, анан кийин квартира алып берген балага. Ошол бойдон менен акча сурап келет дейт. Ошондой показания берди. Кошуналарыбыз келди, подтверждение берди, чогуу жашап жүргөн. Администратор келди, чогуу свадьба болгон, Мирбек төлөгөн барын. Съемканы тарткан балдар да келди, бүт свидетельдердин баары келип, экөө чогуу жашаган, экөө семья болчу деп айтып келсе да бүт баарын отрицает. Ошондо бул оюнчук той болду деп атат да, жөн эле. Игровая свадьба была, дейт Мияров. Жана нике кыйлып атканда никеликте дагы күбөлөр болот. Күбөңөр ким болду эле? Ата-энем болгон, ал нике күбөлүгүбүз бар. Аны дагы чанган. Жок, мен барган эмесмин Москвага деп. Анан бүт төргө неме деп чыгарган. Хабиби Уланова менен Мирбек Мияров бир чек араны өтүп, бир чогуу келген деп баарын далилдеп берип предъявлять берген обвинениясын. Хабиб, азыр эчтеке талабыңыз деле жок турбайбы азыр? Мыйзам түрүндө эле жооп берсин. Болду. Эгерде азыр эми муну азыр көрүшсө керек, ошол эле Мияров мырза анын жанагы мен мыйзамды жубаймын деп аткан Айсулуу айым, эгерде азыр арыздардын баарын алса, жанагы кайненеңдер арыздардын баарын алса, ошо менен бүттү тийишип каласыздарбы? Мыйзам түрүндө өзүнүн кылган иштерине жооп берсин. Тигил эле көп аялдуулук боюнча. Грабеж боюнча да пусть привлекают его. Жооп берсин. Болду. Болду. Башка талабыңыз жок. Материалдык бүгүнкү күндө таптакыр талабыңыз жок. Мен сурап келдим. Жардам бергиси келсе, 1 жылдын ичинде жардам бермек. Сиз жыйынтыктан тажаптырсыз. Натыйжа күткөндөн тажаптырсыз, түшүндүм. Азыр эмнеге жашайсыз азыр? Байкемдер бар. Туугандарыңыз жардам берет. Туугандарым жардам берет, үйдөгүлөрүм жардам берет, баланы бутуна тургузушуна. Баары бүт семья менен Мухаммаддын ден соолугуна күрөшүп жатабыз. Эми Мухаммадды өзгөчө бала дедиңиз.
мен тиги кишинин жана расмий жубайымын деген киши айтканына да макул эмесмин. Чындап эле баягы тиги каражат кереги жок, жөн эле эненин мээрими керек дегенге мен таптакыр макул эмесмин. Себептен мен билем өзгөчө бала кандай болот экенин. Мен ал кишиге айтып коеюн дедим, өзгөчө бала деген бул өмүр бою толтура $1000 каражат талап кыла турган негизи окуя да. Ошол боюнча айтып кетесизби? Эми ал баланын диагнозу көп элге мындай түшүнүксүз болуш керек. Өзгөчөлүгү эмнеде? Ошону айтып бере аласызбы? Мухаммадтын мажычогунда проблемасы бар. Бир хромосомунда проблемасы бар. Хромосом туура эмес гормонду выделять этет. Эми атанын мээрими, бул Мирбектин мээримичи, ата баласын ага чейин жакшы көрүп, жыргап, өпкүлөп жүргөн баласын өзүнүн эгизиндей эле. Анан ошо бир хромосому бузук үчүн инвалид деп эч кандай мээрим бербей да калды атасы. Мажычогунда проблемасы бар Мухаммадтын. Азырынча физически Мухаммад отстает өзүнүн сверстниктеринен. Кандай, баса албайбы же кандай? 2,5 чыктык. Эми гана жөрмөлөп калды Мухаммад. Жөрмөлөп калды кичине, Кудай буйрса, врачтар бар, жардам беребиз дешет. Ишенем. Ошону реабилитация кылганга, жардам бергенге орто эсеп канча акча каражат кетет деп атат? Азырынча ежемесячный расходу 770 миңден өйдө бизде. Бул лечениясына ЛФК, логопед, ошолордун баарына. Андан сырткары жарым күн эле Мухаммадтын балалыгы ошо реабилитацияда өтөт. Мухаммад кичинекей биринчи жашоосун жашап келе атат, бирок ошондой кыйынчылыктарды өтүп, Кудайдын сыноосу менен чоңоюп келе атат да баламчы. Азырында бир пересадка стволовых клеток абдан чоң көп балдарга жардам берип келе атат. Аутизм менен да балдарга пересадка стволовых клеток. Анан Китайда, Ташкентте реабилитацияга жана балким генный терапияга эгерде туш келип калсак, генный терапия өзү эле $2 миллион кирет экен. Эми стволовый клеткасы $14 миң өйдө экен пересадкасы. Тили чыга элекпи Мухаммад? Жок, биринчи эң башкы сөзү азыр ата деп айтып чыкты. Первое его слово. Ата деп калды. Ата деп айтат. Атасын көрбөсө кантип ата деп калды? Же сиз? Мен папам да ата дейт. Хабиби, эми так болуш үчүн мен жанагы сиздерге ушу эки киши койгон тараптар боюнча, мен суроолор боюнча бир аз айтып кетсем анда, буларга багы түшүнүктүү болуш үчүнчү. Могул бир нерсени сурайын дедим мен, могул фотосессиялар жүрөт да интернеттечи. Ошол сиздер менен чогуу фотосессияңыздарда жүрөт, ошондо жанагы ит жүрөт. Ал кайсы ит, кимдин ити? Ошол мага кызык болду да, себептен бул кымбат породалуу ит да. Ал сүрөткө түшкөнбүз, ал арендада болчу, ал күчүк. Бул фотосессия болуп, ошол жа бактылуу учурларыңар окшойт ошондо, Ошону мен карап бул Мияров Мырзаныкыбы деп койдум эле да. Анда Айсулуу Алтымышева өзүнүн видеолорунда бир ушу мындай кайсы бир деңгээлде айыптоо, кайсы бир деңгээлде бир фактыларды келтирип кетти. Ошолор боюнча мен кыскача айтып кетсем анда элге да түшүнүктүү болуш үчүнчү. Эми бул биринчисинде убагында биздин ажырашуубузду талап кылыптыр деп айтты. Эми бул турган эле иш болсо керек. Анда эле сиз айттыңыз, эми сиз багы үйлөндүк, сүйөм, күйөм деп аткандан кийин аны эми талап кылсаңыз керек, туурабы? Ал турган эле иш да. Сиз деле айттыңыз да эми ажырашыңыз деп, Бул Мияров өзү ажырашам деп келди да сизге буга чейин. Башым бош деп келген. Биринчи башым бош деп келди. Башым бош болду, болгону ЗАГС эле бар, ажырашканын бербей атат. Свадьба берип мен менен жашап келгенин албетте ажыраш деп талап кылам да. $70 миң квартира алып бергенбиз, азыр өз кызыкчылыгына $700 ижарага берип жатат деп айтып атам. Аны биз тактадык. $67 миң бир бөлмөлүү батир, анан аны $30 миң сомго сиз
берет экенсиз азыр. Ал ошол сиздин жашооңуздарга азыр кетип атса керек, сиздин баскан турганыңызга. Машина алып берген деп атат, жанагы ал боюнча да биз тактадык. Эми мен урматтуу көрүүчүлөр, жанагы Айсулуу Алтымышева, мен мыйзамдуу аялмын деген кишинин видеолорун дагы айтып жатам да, ал боюнча дагы түшүндүрмө берди Хабиби. Андан тышкары Израилге жөнөткөн мыкты адистерге көргөзүп келди деп жанагы сиз айтканды барып көргөзүп, ошол жыйынтык бердиби бир натыйжа? Жок, ал жерден кийин неме деп айтышты, дальше обследование керек балага деп. Андан тышкары 500 000 сом берген, аны ата энесин эс алууга жөнөткөн деп айыптады. Бул кайсы 500 сом жөнүндө кеткен экен? Бул ошо ремонтко берген үйдү толтуруп ал деген нерсеси. Жана 4000 сомду, 4000 долларды айтып атат да. Ата энеңиз ошол убакта эс алууга бир жака чыгышты беле? Анысын биз турун сентябрдан баштап байкем төлөп келген. Анын да бүт доказательствосы бар, анын баары калп. Ата энем рассрочкага алып турууга барып келген. Жана кадимкиде азыр барып кайсы жака барды? Египетке барышкан. Египет. Эми бул Египет, Вьетнамга, турларга барып эле жүрүшөт, горящий путевка менен же сиз айткандай бөлүп төлөө, бул кадимкидей эле нерсе. Ал 4000 долларлык эмес, эми ал эки кишиге бир тур өзү 700-800 доллар болсо дагы бир 1000 доллар барып келгенге ал эми мындай эле нерсе да, мен айтып кетейин, кошумчам мен. Ошол үчүн биздин ишеничтен чыгып кеткен бул кызды эми ишенич боюнча мен суроо бердим, ушундай биздин ишеничтен чыгып кеттир дегенде мен дагы мындай таң калдым, эми эмне бир учурда ишеничине кирди беле деген сыяктуу. Сбор открыла, деньги собирает дейт. Ошол сборду сиз ачтыңызбы негизи? Сбор ачкам. Эки балага кымбат коляскалар, особенно детилерге кымбат коляскалар, бул 40 миңден өйдө. Ошо эки балага сбор ачып, өзүм атыман, анын отчетности дагы бар. Эки балага ачып, элдин астында эки коляска алып бергенбиз. Ошол сборду айтып. Мухаммаддын атына бир да сбор ачылган эмес. Биздин ата энебизге үйгө келип атат дегени жанагы болсо керек, Андан башка сиз айыптаганы биздин кыздарыбыздын балдарыбызга WhatsApp-ына жасаат, атасын жамандап дейт. Болду беле ошондой? Ал жөнүндө арыз жазган, анысы жабык, анын баары калп, бүт калп. Жамандап жазган эмесмин, анткени балдарда күнөө жок, тем более кыздары чоңоюп калган. Атаң үйдөбү, атаң айтып койчу, мага жооп берип койсун деп жазып, блокировка коюп койгом кызын. Ошосун айтып атат. Жомесин арызында жомоктоп эле айтып берген. Кызымды жамандык ишилтеди, мынтти деп. Эми жазсам, ушунчалык жаман жазып эметсем, сот анда чечим чыгарып бермек да. Садиктин директоруна чалып, балдарын бирдеке кылып кетем деп коркуткан дейт. Андай болгон эмес. Мен эч качан Мирбектин балдарын ерегиштирбейм. Мен биякта война идет между мной и Мирбеком. Всё. Калп баары. Бүт жомок. Анан муну эми өзү айтат, баланы буга бериш кооптуу, бул мурунку жашоосунда порядочный эмес. Мурунку жашоосунда аты Адина болчу деп айтты. Мен фамилиямды алмаштырган үчүн улан кыз болчумун. Анан ошону эле айтып келишет. Менин мурунку жашоому булар эмнеге айтып келгендери, азыркы болгон окуяны чечпей, азыркы проблема эле болуп турат да. Ошону чечпей, элдин оюн баарын бурганчы. Ал түшүнүктүү. Бул манипуляция. Аны мен деле мындай эле бул жерде азыр мен мындай эле ачык айттым. Мен аны туура көргөн жокмун. Себеп дегенде мындай деп айтайынчы, эми сиздин жашооңузда мурда жалаңкыч болсоңуз дагы ал Мияровго чейинки жашоо болчу. Мияровдон кийинки жашооңуз жөнүндө кеп болуп атат да, бирок негизи булар багы мындай айыптап атат, бирок мындай тагын эчтекени айткан жок да, ошо жубай айтканынан. Мурда сиздин атыңыз Адина беле? Фамилиямды эле алмаштыргам. Фамилияңызды эле. Бирок атыңыз мурунтан эле Хабиби. Азан чакырылган атым Хабиби болчу. Адина деп балким бир жерге жазылгандырсыз. Башында күбөлүктө бар болчу экен, бирок азан чакырылган атымды чоң атам берген атымды коюшкан. Сизге азан чакырган атыңыз Хабиби, бирок Адина деп жазылгансыз. Канча жыл Адина болуп жүрдүңүз? Бир
8-класска чейин го. Анткени мен тукумубузда эң биринчи кызмын. Ага чейин бизде эркек канчадан бери кыздуу болбой, чоң атам абдан ошо любимая деп мен көптөн бери күткөн биринчи кызыбыз деп ошондой койгула деп айткан да. Анан азан чакырылган атым деле коюлган. Анан ошол метрикаңыз качан алмашылды эле атын? Бир 2015 14 ошондой болуш керек эле. Ошону булар эми эмеге бир баягы кылмыштын азабынан алмаштырган деген сыяктуу мындай айтып атышат да, баягы ошо эки шектешипчи, ошон үчүн тактайлы. Анысын түшүнүп жатам. Бирок 14-15 жашында кандай кылмыш кылмак элем. Эмненин баарын айтып келатат өзүм деле түшүнбөйм, аялы экөө бирге болуп. Эми бул аялы жана расмий аялы өзүнүн видеосунда кайрылуусунда айткан сөздөрдөн карап чыктым. Эми Мияровдун кайрылуусун карап чыктым, дагы ошол боюнча бир канча суроом бар. Хабибуланова атайын түзгөн 3-чү курмандыгымын дейт. Бул эмнени айтып жатат? Курмандык болгон жертва, бул жертва деген болот. Мен 3-чү жертвасымын дейт. Ошо акча өндүрүп атат дегеничи, бул мен баланы боюмда барда кайсы эне бала оорусун, кыйналсын деп төрөйт эле. Боюмда барда ошо балам ооруп калса экен, Мирбектен жалдырап акча сурап коеюн деген эмесмин да. Бул сөзү туура эмес да бул жерденчи. Анан айтпайм, мурунку болгон нерсемди, жаштыкка салган нерсемди айтпай эле койсун. Мирбек 40 жашына келип кыйратып койгон жок азырчы. Азыр кылып аткан нерселери бул уят да. Анан видео кошуп коюптур, кытайлык 50 жаштагы ишкерди алдап дейт. Видеосунда киргизип, сиз бирөө менен бийлеп аткан видеоңуз бар экен. $45,000 талап кылып, башка фигурант болгон далили бар деп айтып атат да, ошо кылмыш иш боюнча. Ал Китайда Мирбек өзү жок кылган. Мирбекке чейин сүйлөшкөн жигитим болчу. Аны менен Сиздин сүйлөшүп жүргөн жигит. жарым жыл. Негизи Мирбек сиздин биринчи никеңизби? Ооба, мой первый супруг и мой первый ребенок. Хейтерлерди окуп жүрөм. Бунун дагы балдары бар дейт. Ошо кызы бар экен деп жазып жүрөт. Кызым бар экенин хейтерлерден билип жүрөм мен. Сиздин кызыңыз бар деп жүрүшөт. Эми комментарий жазганда айтып атасыз да. Бул Кытайдын жана сүрөтүн коюп коюптур да, сиз бийлеп аткан. Бул мурунку жигитиңизби, мурунку сүйлөшүп жүргөн адамдарды айтып атат. Ага менен нике кыйган эмеспиз. Ата-энемдин колун сураганда ата-энем макул болгон эмес. Мирбек өзү Китайда жок кылган, уруштуруп атып, кыжылдашып атып өзү жок кылган. Жок кылган дегени кандай? Бул Китай биякта болгондо Мирбек менен сүйлөшүп баштаганбыз да. Анан ошо менен уруштуруп, аны менен сүйлөшпө, болду, жок кыл деп ызылдап атып, тиги менен телефон менен сүйлөшүп атып, урушуп атып, сүйлөштүрбөй койгон. Эми анын бүт видеонун баары, бул провокациянын баары Мирбектин колунда болчу ал видеолор. И всем четко и ясно понятно то, что колунда болгон сизден телефон тартып алганда көчүрүп алыштыбы же андан мурун? Андан мурун эле брачкасы экөө баарын даярдап, телефонуман алып, бүт компроматтардын баарына на всякий случай деп сохранять коюштур. Бирок колуман жулуулган күндө дагы телефонуман өтө көп маалымат чыгып кетти аларга. Андан мурун бул видеолорду кантип алышкан? Телефонумда эле ошо сүйлөшүп жүргөнүн билчү да Мирбек. Бул сүйлөшүп жүргөнүн баарын билчү дагы. Бир моментте телефон менен паролум открытый доступта эле билчү Мирбек. Ошондо алган. Сиз жашырчу эмессиз? Жок. Телефонуңузду, Жок. Мне скрывать нечего болчу да Мирбектен. Эми ажырашкандан кийин, бала ооругандан кийин эле өтө жамандап чыкты да. Могу бир эмелерди, кылмыш иши болду беле, бир постановленияларды, токтомдорду Привлекалась к уголовному делу деп. Башка фигурант болгон деп атат да, ошого айыптап. Уялам болгон. Кыздар менен мушташа кеткенбиз. Бир 18 жашымдагы кыздар менен мушташа кетип, ошакта бир аз ызычуу болдук элек. Жанагы эмени да чыгарып коюптур. Сиздин үнүңүзбү бир видео чыгарып коюптур, мындай кыскача үзүндү 6 миллионов, 3 миллиона деп жүрөт. Ошондогу үндөрбү же качан? Да, это мое голосовое, это мой инстаграм. Менин инстаграмымды булар взломали. Канчадан бери эле взлом кылып келатат. Анткени Ырыс Жекшеналиев менен Айсул Алтынбышева мен акыйкатчы, мен жөнүндө пост чыгарганда эртеси күнү барып, эми бизден версияны чыгарып бергиле, андай болгон эмес деп жалдырап барышыптыр. Акыйкатчы айттыр, биз гос орган болгондон кийин биз андай нерсени кыла албайбыз. Эгерде милициянын үстүнө бир чара көрүү болсо, ошондо эле жазгыла деп. Анда Хабиби жөнүндө эч кандай информация чыгарбаш үчүн
биз ошондой кылабыз деп инстаграмдан баракчадан алыптыр. Бул мага бир эркек киши кайрылат, кара балталык Мияров Мирбектин ушакта эмеси бар, строительный компаниясы, үйү бар салынып аткан. 400 миң которгом Мирбекке. Мага квартираны бербей койду. Мошенничествосу менен жазгам. Дегенде ошо 400 миңди мен санап аткам да, бир 3 миллиондойбу, ошондойбу депчи. Ошону каяктан алгандарын билбейм. Бирок факт бар. Кара балтада Мирбектин үстүнө мошенничество менен ишти козгоюн дегенде Мирбек барып сүйлөшүп жапкан. Ошол записти алыптыр булар. Анан кандай бир подстава кылайын деп аракет кылышты, канча жигиттерди жөнөтүштү. Ызы чогултканда чакка барып келели, эс алып келели деп көчөндүндү жаным коюшпойт. Таанышайлы депчи. Көп жыл подстава кылайын деп жада калса мен номерлеримди азыр бир Лалафо сайттарына, ошондой сайттарга толтур жерге алтырып коюптур. Сүрөттөрүмдү ар кайсы жерге киргизип жатышат. Бул сойку деп деле айтып чыгышты. Анысын деле көрүп атабыз, анысын деле угуп келип атабыз. Ошондой мындай один вопросто ошондой бузулган кызды алган Мирбектин акыл эси сообу. Ушунчалык начар кыз болсомчу. Бир убакта жалдырап келип үйлөнгөн го. 1,5 жыл сүйлөшүп. 1,5 жыл сүйлөшүп келип, ухаживать этип. 1,5 жылдын канчасын чогуу жашадыңыздар? 1,5 жылдан кийин үйлөндүк да биз Мирбек. 1,5 жыл сүйлөшүп жүрдүңөр. Андан кийин үйлөнгөндөн чогуу жашап баштадыңыздар. Ага чейин чогуу жашадыңыз. Жок, үйлөнгөндөн кийин, только после свадьбы. Ошо үйлөнгөндөн кийин канча жашадыңыздар? 2024-жылы декабрга чейин жашадык. 2 жылдай жашадык. 2 жыл аял күйөөдөй эле чогуу жашап эле бир үйдө. Никеде жашадык. Бир үйдө. Кадимкидей эле. Ооба, ЖК Флоренцияда жашадык. Гүл берип, жашы көрүп, бүт видеонун баары инстаграмда бар го, выписка болуп, төрөтүмдө толготуп жатканда, балабыз төрөлүп атканда жанымда турган Мирбек, колдоп. Жанымда туруп. Төрөттө жаныңызда болду, Партнерский рода болгон жада калса. Акта дагы чогуу болгон Мирбек. Эмиле мени жаман бир конченый кылып чыгарышып атат го. Бүт чындыктын баарын жабайын деп атат да булчу. Хабиби, эми билбейм, эгерде сиз азыр мына акча талап кылбасаңыз, мыйзам алдында эле жооп берсин деп атасыз. Эмнеге азыр момча өчөшүп, момча сизге арыз жазып, ушунча мындай бир чараларды көрүп атат? Сиз эмне себеп, сиздин оюңуз эмне? Эми акча долбой калыптырсыз сиз. Анда эмне себептен, жөн өч алыш үчүнбү же эмне кылыш үчүн? Мен бул үй бүлөгү эмне кылганымды билбейм. Чын айтсамчы, эмнеге мындай мага ташбоор болуп, баласына мындай мамиле кылып атканын деле билбейм. Бул ошо элге чындык чыгып калды. Ошол үчүн эле өчөшүп атат да, буларчы мени сындырайын деп аракет кылышып атат да. Сындырып, оозун жаап, жада калса каматып, оозун жабайын дешкен. Бирок мен өзүмдү своего добьюсь. Бул губернатор болобу, миллионный акчасы миллионер болобу, мыйзам астында баарыбыз жооп берет. Менде бир вопрос. Биякта губернатордун эмеси акчасы, связьдары күчтүүрөөк болобу же мыйзам күчтүүрөөк болобу бизде? Эми губернатор болгондо бул жарым жылдан ашыгыраак эле кичине эле болуптур го губернатор. Бунун тааныштары жетишет. Бүт жерге следствияга бүт башын салып келет Мирбек. Ага чейин дагы мен ишимди 5 жыл, 6 жыл жапкан многоженствону. Чуур кылып атып. Сиз буга чейин дагы жаздыңыз беле көп жолу, Ленинскийге жазсам, ошо Ленинский жапканда да Ленинскийге июльда жазгам. Июльдан бери созулуп кетип, чуркотуп атып, кана декабрдын 2-синде козголду. Бирок сиз жанагы Флоренцияда чогуу жашаганбыз дейсиз. Эми бул губернаторлук акчага эмес, башка бизнесте да болсо керек да. Ошон үчүн ошондойбу же бул эми акча талап кылганыңызга карагандачы башка булактары барбы, малымы сиздин оюңуз боюнча? Бундай бизнестер өтө көп. Мен бул эмне кылып жүргөндөрүн, кандай көтөрүлгөнүн, жада калса чортналар менен да көтөрүлгөнүн билем. Биякта ошо эптеп оозунду жаап, өзүнүн бизнестерин эптеп калтырып калышып атат да. Бирок ал боюнча мен уже ГКМБге кайрылгам. Эми чара көрүлөт деп ойлойм, анткени өзүнүн доходун алименттен катып атат,
чыныгы доходун бүт ачык баары чыкты. Анткени ар бир бизнесине доступ бар да булардачы. Строительный компаниясы, Мобистрой компания Кыргызстанда, Ошка Мегаком, ошолордун баары Мирбек салып берет телевышкаларын. Андан сырткары малдары, кымбат аттары, бүт баары бар. Ошо бир эле суроо Илимбеке көк бөрүнүн президенти болгондон кийин бүт Чуйский федерациясынын баарын көтөрүп өзү жектеп элегенден кийин кайсы акчасына 27 000 сом тапса? Жок, мейли ал 27 000 сом, бирок сиз азыр айтып атпайсызбы, мага азыр ошол байлыктардын баарынын деле эчтекесинин кереги жок, таптакыр кереги жок. Ошол мени алдап келгени үчүн жана көп аялдуулук боюнча жооп берсин деп атасыз. Жанагы келип сизге одоно телефонуңузду тартып алып антип минткени үчүн грабеж ошол үчүн жооп берсин деп атасыз да. Ошол эки менен булар укук коргонгондар чечим чыгарып ошол эки менен жоопко тартса, ошо менен сиз токтоп каласызбы же андан ары дагы мунун аягына түбүнө чыгып өч алганга аракет кыласызбы? Жок. Мыйзам түрүндө жооп берсин, калгандарында Кудай астына жооп берсин болду. Андан ары буну сүйрөп кереги жок да. Итакмага чыктыбы? Анысы жок эле. Андан элге дагы кайрылып кетейин мынтип атат да элдин баарычы. Экинчи аял болуп тийсең, үй бүлөсүн бузуп тийсең, ошондой болот депчи. Ошону көрмөксүң деп айтып келишет. Анан башым бош, биринчи келинчеги болосуң. Бир аз калды ажырашайын. Ошону айтсам, шыз карлады. Экинчи келинсиң Мухаммед ошочу да. Илимбек, негизи Илимбекке он не такой, какой он кажется, он конченый. Баланс лечим своим аутизм би? Нет, это не аутизм, это другое. Это не доцепляет аутизм, это сильнее всего, это генетика. Это поломка хромосомов. Это очень тяжело. На врачи как говорят, он будет ходить? Будет, да? Ну, хорошо. Вдруг болезнь. Балдар потом со временем у них откат идет. Они теряют зрение, слух. Потом вообще забывают, как дышать. Это очень тяжелый болезнь. Ошондуктан нужно своевременно помочь ребенку. Он все знает, осознает, и вот на вот такие поступки идет Мияров. Азыркы Мияровдун целин түшүнгөн жокмун. Унчукпай келип, мировойго келип чечип болду, басынып салайын ордунда эки аялдын ортосунда үчүнчү катын болуп отурат да, Мирбекчи жамандапчы. Мне ребенка бекер мага эч ким продукт бербейт, памперс алып бербейт, баламды бекер эч ким бутуна тургузбайт. Бүт продукты кымбат. Бүт болгон кеткен, все дорого у нас. Кийимдерин да өзүн алып берем. 6 000 сом алиментине бир 2 пачка памперс алам, Мухаммадтын бутылкасын алам, болду. Калганы баары менин мойдумда да. Баланы ооруп атканын билип туруп, баланы азыр жардам бербесе кечип каларын да билет. Монтип жамандап чыгып отуруп, мисалы, буну аңга эле түртүп баратат. Я не знаю, кто этому все советует ему, но это советники неправильно делают. Бүт Кыргызстандын баарына жарыя кылбай, башында эле эркекче чечиш керек болчу. Мен да мындайга барбайт эмес болчумун. Мен ишкечи Илимбекке утулуп келаткам, менчи иштеримди каралбай, эле жаман болуп, мени болду, акчам жок, таанышым жок. Я не добьюсь справедливости деп чарчап болду десем, могу ишти көргөндөн кийин ошо мечине акчаны билип, бул мени 100% каматайын деп аракет кылып, серьезно настроился. Чыгып туруп, күчтөнүп туруп барып ишти козготтум да менчи. Ошо туура кылдым. Мен юристиме да рахмат. Анан кайгыга чөкпөйм. Мен азырынча эл колдоп турат. Кыргыз элим колдоп, Мухаммадты чогуу бутуна тургузабыз. Илаба, ушундай катынга той бойгон эркектер өз жазасын алсын деп турат. Анан аялы өзү айтпайбы? Ошол жерден мен 3 катын алгам. Мен 40 жашка чыгып алып баламды таштап кеткем, жоопкерчилигин алгым келбейт, баламан уялам. Жада калса бүт даже сүйлөгөн сөздөрүнө следствияда я отец 5 детей деп показания берет. Ошо жерден да баласын тоготпойт. Сотко недавно жолуктук, 5 баламдын атасымын деп айтат. Бул балам Мухаммад эч тоготпойт.
экинчи аял болуп тийдиң, үй бүлөсүн бузуп тийдиң, кантип сен тийдиң ошого дейт. Мен бул аял менен жүргүп жатып жүргөнүн да билген эмесмин, эч бир даватка барам деп кетет. Ошо Кудай деп 5 мал намаз окуйт. Азырчы ушу Кудай деген сөзүндө чындык барбы Мирбектин? Бияктан актанып чыгабыз биз бул дүйнөдөчү. Мен актанып чыгат экен, мен Мирбек өзүн актап жамандап, мени жамандап чыксын, макул. Кыяматка келгенде мен бул это тоже игровая свадьба болот деп айтабы. Мен бул баланын да тагдыры, баланын азыр ден соолугу, бул кыздын дагы жашоосу мага оңчук болчу деп. Биздин чиновниктердин жөнүндө историяны көрүп келе атабыз. Азыркы жүрөктү ооруткан маалыматты да көрүп келе атабыз. Кандай зомбулук, аял заттын укугу тебеленип келе калган. Мен мындай акыбалда, мындай кайдыгер карап унчукпай өтө албайм. Мен азырынча могу ишти утуп кетсем буюрса, бул аял затка чоң гана бир эме болот да, прорыв. Менден кийин реже чыкты го. 10 алай алган деп. Андан сырткары да көп кыздарга жардам берип келе атам да. Буюрса дагы бир иш турат. Ошо эгерде ошол кызга дагы жардам бере алсак, дагы бир чоң жөлөк болот кыргыздардын аялыначы. Мен суроом бүттү. Эгерде кайрылып айтам десеңиз, угарман көрөрмандарга. Болгону ошол. Басындык жазабаңыздар, урматтуу элим. Биякта балам ооруганас келгенсип, балам атасы дагы жанымды койбой сотко ташып жөлөк болордун ордундачы жанымды койбой атат да, эшчи. Анан башка аталар менен бул үйү чыдап кеттир деп көбүнчөсү айтат да, ошонучу башка атадай болуп, баласы ооруп атканда сбор ачып жардам берип, Хамзанын атасындай, эмин атасындай коробканы көтөрүп алып көчөдө жүрүп, баласынын жен соолугу үчүн күрөшүүнүн ордунда бүт мен жашоомду талкалап, баласынын да келечегине балта чабып атат да Мирбекчи. Эмиче мен аферистка, балага жен соолугуна эчтеке кереги жок, лечение кереги жок деп жатышат. Бирок бизди колдоп берип коюңуздар. Мен болгон эле ар бир эненин үмүтү, талабы, балам жен соолуктуу болсун, өмүрү узун болсун деп, бул каждая мать только этого и хочет. Я тоже хочу, чтобы мой ребенок рос здоровым, и пусть весь Кыргызстан наблюдает то, что я поставлю ребенка на ноги. И прошу помощи у народа. Очень тяжело, когда здоровье ребенка зависит от денег. Биринчиден Кудайдан, финансовый жактан да абдан кыйын экен да. Ошондуктан колдооңузду күтөм. Мындай эркектер ат баласына мээрим бере албай, басындык жазап актанып жаткан эркектер өзүнүн мыйзам чегинде дагы жазасын алыш керек. Ошондой ойлойм беке. Рахмат. Ишиңиздер оңунан чыгып кетсин. Аман болуңуздар. Мына урматтуу көрөрмандар, сиздер азыр толук видеону көрүп чыктыңыздар. Мен бул маселени көтөрүп чыкканым биринчиден булардын ички маселесине киришейин деген ниетте эмес. Негизги маселе эки нерсе болчу. Бул маселе уламдан улам биздин коомчулукка чыгып атканын көрүп атасыздар. Уламдан улам бир аял киши өзүмдүн балам ооруп атат, ошол баламдын укугу деп улам күрөшүп, элге кайрылып, соттошуп, тытышып жүргөнүн биз улам көрүп аткандыктан, ошондон чакырып, мунун чоо жайын билели деп силердин алдыңыздарга коелук деп койгон ниетибиз болчу. Бул биринчиден. Экинчиден, урматтуу кыргыз эли, мен айтайын деген нерсем мындай. Биздин коомубузда өзгөчө балдар абдан көп. Мен жакындарымдын дагы өзгөчө балдары бар. Өзгөчө балдары, өзгөчө кыздары. Алардын диагноздары ар кандай болот. Аларды ошон үчүн өзгөчө деп коет. Себептенде аларга өзгөчө көңүл, өзгөчө убакыт, өзгөчө кароо, өзгөчө дарылоо, өзгөчө шарттар, өзгөчө мамиле керек. Мен мындай деп айтып кетет элем, урматтуу элим, кимдин үйүндө өзгөчө бала болсо, ошол эклерди мен көрүп жүрөм го. Баштарын сайып коюп, жан дилин сайып коюп, ошол эклер менен алек болуп жүрөт. Анын
башы башталганы менен аягы качан бүтөт экенин эч ким билбейт. Бул экинчи чоң маселе. Биз кандай карабайлы, каалайбызбы, каалабайбызбы, бирок бул биздин коомдо Хабиби бар, анын уулу Мухаммад бар. Хабиби менен Мирбек мырзанын мамилеси, маселеси ал башка нерсе. Бирок балада эч кимдин эч бир күнөөсү жок да. Бала бул периште, ошондуктан баардык көңүлү кош болбогон адамдардын баарын чакырам. Мына ушул реквизиттер аркылуу, ушул телефондор аркылуу алдыңыздарда шилтемеден көрсөңүздөр болот. Хабибиге, Мухаммадты өзгөчө караганга жардам берүүңүздөргө суранам. Эми мен кайрылуу Мирбек мырзага. Мирбек мырза, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Хабиби сизден акча талап кылбайм деп деле калыптыр. Болгон чоо жайын айтты. Бир гана нерсе деп таарынган никелеш жубайыңыз сизден бир эле нерсени азыр сурап, ызаланган киши ошо мени алдаган үчүн жооп берсин деп жатат. Бул ал кишинин өзүнүн ичиндеги өксүгү. Бирок мен ойлогонум, эми ошол экини чыга калып жамандабастан, анын сизге чейин, сизге жолукканга чейин болгон жашоосун чукулабастан анын эмне кереги бар? Чукуп, ар жакта эмне болгонун сиз Хабиби кандай болсо ошондой кабыл алдыңыз да. Сиз Хабибини ошондой кабыл алып, 1,5 жыл сүйлөшүп жүрүп, андан кийин дагы бир канча жыл чогуу жашадыңыз да. Ошондо сиз ошондой чечим кабыл алып атканда мурунку жашоосуна караган эмессиз да. Мен дагы дайыма өзүмдүн подкасттарымда айтып келем. Кишинин мурунку жашоосу маанисиз деле нерсе. Киши сизге жолукканда, сиз мамиле түзүп баштагандан кийин, ошондон кийинки мамиле турат. Ошондуктан мен Мирбек мырзага да кайрылам, анын туугандарына, анын мыйзамдуу деп күбөлүгүн көтөрүп алып, дүйнөгө дебедим, эми өлкөбүзгө жар салып аткан айымга да кайрылам да. Кандай гана болбосун, эмне гана болбосун, Хабиби бир баланы багып, ошол экени карайын деп атат. Мен бир нерсени туура эмес көрдүм, ага дарылоонун деле кереги жок, ага жөн эле көңүл керек дегенге мен таптакыр макул эмесмин. Мен өзгөчө балдар кандай болот экен тилекке каршы абдан жакшы билем. Анан ошондуктан Хабибини айыптабай эле, Хабибинин аркасынан түшпөй эле, ага жанагындай толгон токой арыздарды жазбай эле, ушу менен барып токтоп каласыздар. Колуңуздардан келсе жөн эле, милдет кылбай эле, шарт койбой эле ошол энеге, ошол балага жардам кылып көмөк көрсөтөсүздөр деген үмүттөмүн. Айта турган сөздөрүңүз болсо, жок биздин чындыгыбыз бар дей турган болсо, биз дайыма ачыкпыз. Сак саламатта болуңуздар.